Виктор Казадой. Сибир кыргыздарынын беги Эренек. Тарыхый басылма. Чыгарманы окуган жана аудиолоштурган Адилет Чубаков. Экинчи бөлүм. Жаңы доорлор. Он алтынчы кылымдын аягындагы каардуу жылдардын башталышы Эренек анда жарыкка келелеги убак. Бирок кийин ал өзү аралаша турган, өз ысымын тарых барактарында калтыра турган күчтүү геосаясий процесстер дал ушул жылдары түптөлө баштаган. Сибир кыргыздары дээрлик 2 кылым бою өздөрү жердеген аймактарда башкаларга салыштырмалуу эбегейсиз кубаттуу күч катары үстөмдүк кылып турушкан эле. Эренектин ата-бабалары башкалардан күчтүүрөөк эл катары өздөрүнөн алсызыраак элдерди жана урууларды көз карандылыкка алып, аларды өз кыштымдарына, кашан ичинде кыштым, салык төлөөгө милдеттүү болгон көз карандык калк. Аларды өз кыштымдарына айлантышкан. Бирок эми болсо глобалдык өзгөрүүлөрдүн жүрүшү менен алардын эбегейсиз кубаттуу күчү жана бийлиги акырындык менен пастап бара жатты. Андан ары эмне болду? 16-чы кылымдын аяк ченинен тартып, кыргыздардын өз аймактарындагы 2 кылымдык үстөмдүгүнөн кийин региондогу саясий кырдаал түп тамырынан бери өзгөрө баштады. Алар кандай өзгөрүүлөр эле? Карайлы. Бул мезгилде улуу жибек жолу мурдагы маанилүүлүгүн эбак жоготуп, ал жоготуулардын кесепеттери улаган барган сайын курч сезиле баштаган. Кылымдар бою калыптанып калган көндүм болгон турмуш тиричилик элдин көз алдында бузулуп баратты. Улуу жибек жолу миңдеген кылымдар бою бөтөнчө бир өзөк катары кызмат кылып, ага экономикада, соода саттыкта, маданият, каада салт, саясатта байланып, анын айынан согуштарда болгон. Эми болсо бул өзөктү сууруп алышты да бүт дүйнөнү кыйроого алып кетишти. Бул көрүнүш миң сандаган адамдарга жакшы жашоону издетип, массалаган элдин кыймыл жүрүшүн көбөйттү. Ал тургай климатта адамдарга каршы чыккандай туюлду. Анткени геосаясий жагдайдын өзгөрүшүнөн тышкары бул мезгил адам баласын климаттын глобалдуу өзгөрүүсү менен сестентип, ал нерсе өзүнөн өзү көптөгөн өлкөлөрдүн коомдук саясий кырдаалына да күчтүү таасирин тийгизип койгон. Кичи муз доору деп илимий адабиятта аталып калган катуу сууктун мезгили кирип келди. Адистердин пикири боюнча климаттын өзгөрүшүнүн соңку натыйжасы Москва падышалыгына олуттуу таасирди тийгизип, аларды башаламандыкка түрткөн. Так айтканда, ошол 17-чи кылымдын башындагы жарандык согушка алып келип, бул мезгил орустардын Сибирге жигердүү түрдө жыла башташы менен дал келген. Айтылуу сууктан Мин династиясы башкарып турган Кытай өлкөсү да кыйла жапа чеккен. Ал жерде суук, ачарчылык, козголоң, келгиндердин чабуулу, манжурлардын басып алуусу жүрүп, бул акыры династиянын кулашына алып келген. 16-чы кылымдын аягында Москва падышалыгынан аттанган отрядтар батыштан чыгышка карай Сибирди көздөй жылып, Сибир хандыгына жана Көчүм ханга каршы согушка жөнөй баштаган. Бул жол менен ошол эле мезгилде Алтын хан мамлекетинин батыш монголдору чыгыштан батышты көздөй жылган. Бул эки күч бири-бирин көздөй жылып отуруп, 17-чи кылымдын биринчи 10 жылдыгынын аягында кездешишкен. Бул учурда запкыны жеп Сибир кыргыздары Алтын хандын барсканы менен Москва падышачылыгынын дөөшүсүнүн ортосунда калышат. Узактыгы 100 жылга созулган Сибирдин алп оюну башталган учур. Сибирге болгон ээлик үстөмдүгүн жана таасирин өзүнө тартып алыш үчүн бир катар мамлекеттердин ортосундагы геосаясий атаандаштык жүрүп, бул көрүнүш 16-чы кылымдын аягынан 18-чи кылымдын башына чейин уланып, андагы бир катар мамлекеттердин өнүгүү багытын бир нече кылымга алдын ала аныктап койгон. Бул атаандаштык көптөгөн катышуучуларды өзүнө тартып, Кытай, Орусия жана Монголиянын элдери сыяктуу дүйнөлүк мамлекеттердин тарыхый жолуна олуттуу жана орчундуу таасирин тийгизген. Сибирдин алп оюнунун жүрүшүндө Түндүк Евразиянын саясий картасы таптакыр өзгөргөн. Алтын хан мамлекети талкаланып жок болуп, ал эми терең кризистин келип чыгышы Жунгар хандыгынын кулашына жана Сибир кыргыздарынын мамлекеттүүлүгүнүн 19 кылымдык тарыхынын токтоп калышына алып келген. Сибир кыргыздары аскерий жактан өздөрүнүн кубаттуу болгон күчтөрүнүн саясий тирешүүсүнүн так борборунда калып калышкан. Белгилүү илимпоз Бахрушиндин ою боюнча 17-чи кылымдын биринчи чейрегинен тарта Сибир кыргыздары Алтын хан мамлекетинин таасири астында калып, ошондон анан Алтын хандар кыргыздын жерине өз бийлигин жайылтышкан. Сибир кыргыздары эми өздөрү кыштымдардын абалына дуушар болуп калышат. Жаңы кожоюндар өмүргө жана мүлккө болгон укукту мурда болуп көрбөгөндөй ээ кылып алышат. Алтын хандын өзү кыштымдарымдан кааласам баарын тартып та алам,
кааласам аяп да кое алам деген маанайда сүйлөгөн. Бахрушин өз эмгегинде белгилегендей, Сибир кыргыздарынан ясак, кашан ичинде салык. Ясак чогултуу өтө ырайымсыздык, ташбордук менен жүргүзүлүп, хандын ясак жыйноочулары ясак төлөгөндөрдү сабап, жаа тартып жебе менен атып, кыйноого салып, аларды өрттөшкөн дагы. Алтын хан мамлекети 16-кылымдын 80-жылдары түзүлүп, Монголиянын түндүк батыш бөлүгүндө жайгашкан. Негиздөөчүсү Шолой Убаши Хунтайшы болгон. Сибир кыргыздары аны Алтын хан деп аташкан. Алтын хан мамлекетинин Шолай Убашиден кийинки өкүмдарларынын даражасы да Алтын хан деп аталып кете берген. Москва мамлекети Сибир жергесинен беткелип урунган Алтын хандар монгол башкаруучуларынын алгачкыларынан болушкан. Ошентип, Сибир кыргыздары Алтын хандын аларга карата жасаган мамилелерине, иш-аракеттерине кандай жол табарын ойлонуп үлгүрө электе түндүк батыш тараптан жаңы силкинүү пайда болот. 17-кылымдын башында Сибир кыргыздарынын чек арасына Москва падышалыгы жакындап келет. Ал арада Сибир кыргыздарына көз арткан дагы бир күч жуңгарлар чыгат. 16-кылымдын аягында, 17-кылымдын башында жуңгар коомчулугунун эс учун кетирген, аз жерден алардын жашоодон жок болуп кетишине коркунуч жараткан кризис акырындык менен артка кайткан. Алар Волганын аймагындагы тала тургундарынын басымдуу бөлүгү көчүп конуп жүргөндөн улам келип чыккан жайыт тартыштыгынын көйгөйүн жеңе алышкан. Жагдайдын оңолушу бектердин ортосундагы тирешүүлөрдү жоюп, алардын тышкы душманга биринчи кезекте Алтын ханга каршы туруу жана күрөшүү үчүн биригишине өбөлгө болгон. 1635-жыл Жуңгар хандыгынын жашоосунун биринчи жылы деп эсептелет. 3 мамлекеттин, кашан ичинде Алтын хан мамлекети, Москва падышалыгы жана Жуңгар хандыгы. 3 мамлекеттин ар бири өз-өзүнчө аскерий жактан Сибир кыргыздарына салыштырмалуу алда канча күчтүүрөөк болгон. Ошондой эле кыргыздарга карата бул мамлекеттердин ар бир башчысынын жеке көз артуусу болгон. Ошентип, Сибир кыргыздары нече кылымдардан берки жашоосунда алгачкы жолу күчтүү 3 каршылаштын ортосунда кысмакта калышат. Чыгышынан Алтын хандын Монгол мамлекети, түштүк батышынан Москва падышалыгы, түштүктөн Жуңгар хандыгы. Сибир кыргыздарынын маңдайына тагдырдын оңой эмес жазмышы тартылып, алар 17-кылымда, башкача айтканда, бир кылым бою өздөрүнүн саясий көз карандысыздыгы жана жашап кетиши үчүн жигердүү күрөштү жүргүзүшкөн. Ошону менен бирге алар кыштымдарына болгон ийгилигин бар күчтөрү менен кармап калуулары зарыл эле. Ушул жерден илимий жактан маанилүү болгон дагы бир көйгөй маселени белгилей кетүү абзел. Орус илимий адабиятында туруктуу түрдө айтылган мындай бир пикир бар. Москва падышалыгы Сибирди карай жыла баштагандан тартып, анын жолундагы эң күчтүү жана кубаттуу мамлекет Көчүм хан башында турган Сибир хандыгы болгон делген. Ошол эле учурда Сибир хандыгынын каршылык көрсөтүүсү жана туруштук берүүсү 1581-жылдан 1598-жылга чейин, башкача айтканда 17 жылга уланган. 17 жыл албетте олуттуу мезгил, бирок калыстык үчүн белгилей кетүү керек. Сибир кыргыздарынын каршылык көрсөтүүсү дээрлик 100 жылга чейин созулган. Жүйөлүү суроо туулат. Кандайча эң күчтүү мамлекет делген Көчүмдүн Сибир хандыгы каршылыкты 17 жыл көрсөтүп, ал эми анча күчтүү эмес деп имиштелген Сибир кыргыздары баскынчыларга дээрлик 100 жылга жакын туруштук беришкен. Биздин көз карашыбызда бул Сибир кыргыздарынын тарыхына карата эскиче калыптанып калган, жеке көз караштарга негизделген акыйкатсыз мамиленин көрүнүшү болгондуктан мындай көз караштардан арылуу оң. 16-17 кылымдарда Сибир кыргыздарында пайда болгон негизги көйгөйлөрдү белгилеп кеткен соң, эми 3 мамлекеттин ар бири менен болгон Сибир кыргыздарынын мамилесин карап чыгууга өтөлү. Эске алчу нерсе, көптөгөн кылымдар бою Сибирдеги ар кандай элдердин ортосундагы мамиле маселелери ким күчтүү болсо, ошол күчтүүнүн чындыгы менен гана башкарылып келген. Согуштан жеңилип калуу, жеңилгенди жеңүүчүгө көз каранды кылып, башкача айтканда, жеңүүчүгө ясак төлөөгө милдеттүү кылган кыштымга айландырчу. Ошентип, Сибир кыргыздары 2 кылымдык көз карандысыздыктан кийин биринчи жолу күчтүү каршылаштарга бетме-бет келишип, аларга бөлөк жаңы мезгил кирип келет. Ал мезгил Сибир кыргыздары үчүн тышкы да, ички да өзгөрүүлөр менен башталган. Албетте, мурунку 2 кылым аралыгында ушул тиричилик жагынан болобу, башка тарабынан болобу, баары тең бейпил жашоого көнүп калышкан эле. Мезгилдин агымы менен бүтүндөй муундар улам алмашып турса да, тынччылыктуу, бакубаттуу жакшы күндөр негизинен сакталып, сырттан эч кандай коркунуч жаралбай, ичтен болсо адаттагы турмуштук көрүнүштөр туруктуу бойдон калып, кыргыздар үстөмдүк кылган, кыштымдар аларга көз каранды болуп салык төлөгөн,
кожоюндарына белгилүү бир жумуштарды жасап турган кадимки көнүмүш жашоосу орногон болчу. Эгерде ясак төлөнбөсө, төлөбөгөндөрдү эсине келтирген аскердик күч колдонулган. Мындай жашоо түбөлүк болбосо да абдан узакка чейин созулат деген түшүнүк көптөгөн эл башчыларынын оюнда орноп калганын божомолдоого болот. Мына ошондой көндүм болгон жашоо турмуш анан көз алдыбызда терс жагына өзгөрө баштады. Эң негизги маселе болуп ошондо элдин аман калыш маселеси турду. Чыгыштан күчтүү жана көп сандаган баскынчылар Алтын хан мамлекети келип, жеке күчүнүн укугун пайдалануу менен кыргыздарды өз кыштымдарына айландыра баштады. Тышкы кырдаалдын өзгөрүшү менен кыргызга көз каранды болгон кыштымдардын жүрүм туруму да өзгөрдү. Аларга өздөрү жүздөгөн жылдар бою көнүп калган кыргыздарды же болбосо жаңы келген күчтүү мамлекеттердин бирин тандоо мүмкүнчүлүгү пайда болду. Мүнөздүү бул көрүнүш өзгөчө 17-кылымдын башында Сибир хандыгы талкалангандан кийин Москва патшалыгы Сибирге ичкери карай жылып барган учурда айкын көрүнгөн. Орустардын Сибирге келиши менен кыштымдардын бир бөлүгү ыктыярдуу түрдө падышалык Орусиянын карамагына өтсө, айрымдары аларга күч менен мажбурланган. Кыштымдар Орусиянын күчү кыргызга караганда көп эсеге кубаттуу экенин көрүшкөн. Бул албетте кыргыз бектерине жаккан эмес. Алар өздөрү көз карандылыкка айлантып алган элге жүргүзгөн бийлигин колдон чыгаргысы келген эмес. Кыштымдардын москвалыктарга төлөгөн салыгынан улам чыр-чатактар башталып, ушунун өзү кыргыз бектеринин орус бийлиги менен болгон күрөшүнө алып келген. Адегенде кыргыз бектеринин айрымдары да Орусияны күчтүүрөөк мамлекет деп эсептеп, Орусияга ыктап, ага салык төлөөгө аракет кылган. Бирок кийинчерээк кыргыз бектери Орусия аларга чоң коркунучту келтирет деген чечимге келип, Алтын хандын, андан кийин жуңгарлардын кол алдына кайтышкан. Көрүнөө болгондой 16-17 кылымдардын мезгилчегинде кырдаал өтө оор болуп, Сибир кыргыздары үчүн кескин түрдө терс жагына бурулган. Бул Сибир кыргыздарынын эл башчылары үчүн жаңы ташталган чакырык. Ал тургай бир катар чакырыктардын башталышы болуп, алардын баарына эми туура жоопторду табуу зарылдыгы турган. Биринчиден аман калуу үчүн, экинчиден өзүнүн саясий таасирин сактап калуу үчүн. Кыргыздар кантип ондогон жылдар бою ушуларды ишке ашырып жетишип келишкен. Тоян бек, Эренектин чоң атасы Номча бек жана Сибирлик Троя Элянасы. 17-кылымдын эң башынан тарта эле Сибир кыргыздарынын эликтеринин түндүк батыш чегараларында кескин өзгөрүүлөр боло баштаган. Бул биринчи кезекте кыргыз кыштымдары болгон Эушту татарларына жана алардын беги Тоянга байланыштуу болгон. Бул окуя жасалмалуу көрүнүштүү болуп, баардыгы болбогон эле нерседен башталгандай сезилген. А бирок жыйынтыгында кыргыздар менен орустардын ортосундагы мамилелерге ондогон жылдар бою таасирин тийгизген. Көп учурда каргашалуу кесепеттерди алып келген окуя болуп калган. Ал мезгилде Сибир кыргыздарын баскан кырсык өздөрү күтпөгөн жактан келген. Иштин жөнү мында эле. Сибир хандыгы Батыш Сибирдин көпчүлүк элдери үчүн көптөгөн кылымдар бою анын багытына карап түздөнчү, үлгү тутчу хандык болуп келген. Кызын Сибир ханынын уулуна күйөөгө берүү же уулун хандын кызына үйлөнтүү, мунун аркасы менен Сибир ханы менен туугандашуу жергиликтүү көптөгөн бектер үчүн кол жеткес кыял болгон. Анан 1598-жыл Сибир хандыгы түп орду менен биротоло кулаган жыл келди. Салыштырмалуу алганда Кутман жашоодогу бакубаттуу, токчулуктуу, коопсуз тынч күндөр бүтүп, кыргыздар өздөрү үчүн тез арада жаңы багыттарды табуусу зарыл болду. Түзүлгөн кырдаалдан жеке пайданы таап калууну эң биринчилерден болушуп, Эушту татарларынын беги Тоян көздөйт. Анын кол алдындагы адамдар Сибир кыргыздарынын кыштымдары болушкан. Эушту татарлары кыргыздардан алыс жайгашканына карабай, аларга салык төлөп, эң мыкты кулдарынан болушкан. Эшейбек өзү кашан ичинде Эренектин атасы. Эшейбек өзү аларды өзүнүн эң мыкты кыштымдары деп атаган. Тояндын ою боюнча, бир жагынан мурда кубаттуу күч болуп турган Сибир хандыгы жок болуп кетсе, экинчи жагынан кыргыздардын өздөрүнүн да Алтын хан менен болгон мамилесинде көйгөй жаралып, алардын күчү мурдагыдан алсызыраак болуп калды. Андыктан Тоянбек жаңы бийликке Москва падышачылыгына падыша Борис Годуновго өтүп кетүүнү чечет. 1604-жылдын башында эле Эушту беги Тоян Москвага келип, 25 мартта Орус падышасынын бийлигине ыктыярдуу түрдө өтүү жөнүндө арызын жазат. Мындан мурдараак так ушундай чечими менен Астяк беги Лугуйда Москвага өзү жөнөп, алардын көз карандылыгында болууну кабыл алып,
Мунусу менен башкаларга да жол таптап ачып берген. Тоянбек орустарга болгон көз карандылыгын кабыл алуу өтүнүчү менен бирге аларды душмандын чабуулунан коргоо үчүн анын туулуп өскөн жерине шаар чебин куруп берүүнү падышалык бийликтен суранып, салык төлөп турууну да аларга өзү убада кылган. Так ошондо Тоянбектин Москвага болгон сапары учурунда документтерде Сибир кыргыздары жөнүндөгү биринчи эскерүүлөр пайда болот. Тоянбек өзүнүн арызында орустун көз карандылыгына алса боло турган бардык кошуна элдер жөнүндө майдалап чүйдөлөп айтып берген. Аларга кантип барса болот, жолго канча күн талап кылынат, алардын ичинде кыргыздар жана алардын журт башчысы Номчабек кимдер экени жөнүндө да көрсөтмө берет. Ошентип өз эрки мененби же жокпу, бирок дал ушул Тоянбек кыргыздар жөнүндө биринчилерден болуп Москва бийлигине маалымат жеткирип, алардын жайгашкан жерлери тууралуу анык маалыматтардын чып-чыргасын коротпой ачыктап берген. Бул аз келген сеп. Андан кийин Томск старшындары Сибир кыргыздарына каршы аттанганда Тоян баштаган эуштулар алардын согуш чортууларына кошо катышышат. Минтип каршылашууга чыкканынын себеби Тоян мурдагы кожоюндардан өч алууну катуу көксөп, өзүнүн катылган бир кейги болушу ыктымал. Ушул жагынан эске алганда Тоянбек Сибир кыргыздары үчүн кара жолтой адам болгон. Шерстова сыяктуу айрым адистердин пикири боюнча, орус-кыргыз мамилесинде түбү жакшы эмес кыянатка жол ачкан адам Тоянбек болгон. Кыргыз кошуналары жөнүндө Тояндын айтып берген сөздөрүнөн кийин Сибирдеги орус бийликтери кыргыздар өтө коркунучтуу жана ишенимсиз экенине, аларды эч качан кызматка кабыл албоо керектигине жана кыргыздар менен мамиле куруунун эң туура жолу бул согуштук гана аракеттер экенине ынанып алышат. Орус старшындары Тояндын кыргыздар боюнча берген маалыматтарына катуу ишенип алышкан деп бекем түрдө божомолдосо болот. Ананчы кантип ага ишеним артпай коесуң? Өзү келип жогорку даражалуу падышанын кол алдылыгына өтүп жатса, жеке ыктыяры менен өз жеринде чеп курууну сунуштап турса, ошол эле учурда орус бийликтери эуштуу элин ясактар катары эмес, өздөрүнүн союздаштары катары эсептешкен. Бул болсо таптакыр башка маселе эмеспи? Эмне үчүн Тоянбек мындай кадамга барды? Тезинен жүрүш жасап, эң башкысы өзүнүн ыктыяры менен Москва падышасынын туусу астына турду. Буга бир жагынан тышкы себептер болгон. Ал себептер Сибир хандыгынын саясий майдандан кетиши жана Сибир кыргыздары менен болгон карама-каршылыктардын өрчүп баратышы. Экинчи жагынан ички себептер. Бул эуштуу элинин дагы бир беги Басандай менен болгон ортодогу мамиленин начарлашы жана тирешүүнүн чыңалышы. Ошондой эле Басандайдын кыргыздарга карай багыт алганы. Ошентип Тояндын тандоосу көп деле эмес болчу. Өз тагдырына моюн сунуп, жеңишке эгидер Басандай менен анын колдоочулары болгон Сибир кыргыздарынын ырайымына багынуу. Бирок ырайымдарына багынган менен алардан ырайым болбошу да мүмкүн. Ошондуктан же болбосо булардан күчтүү болгон колдоочуларды табуу, андай күчтүү колдоочуну Тоян Москва падышачылыгы деп көрө алган. Чындыгында бул көрүнүш эки атаандаштын Тоянбек менен Басандайбектин күрөшү болгон. Урууларынын аздыгынан эки тең күчтүү колдоочуларга муктаж болушкан. Бири Сибир кыргыздарына чургаса, экинчиси Москванын кучагына бой урган. Жыйынтыгында бул күрөштүн жеңүүчүсү Тоян болгон. Биз үчүн бул окуялардан Тоянбектин алган ордун түшүнүү маанилүү. Анткени дал ушул адам биринчилерден болуп москвалыктарга кыргыздарды терс мүнөздө калыптандырып койгон. Ал эми бул көп жагынан Москванын Сибир кыргыздарына болгон андан аркы терс мамилесинин жолун аныктап салган. Себеби орус старшындары өздөрү терең талдабай туруп жана чыныгы абалдын кандай экенин түшүнбөй туруп, кандай жагдай болбосун бардык нерсени Тояндын көзү менен гана карашкан. Тоян болсо эптеп эле жеке көйгөйлөрүн чечип алуу үчүн өзүнүн жаңы күчтүү колдоочусун жалганчылык аркылуу кадимкидей тымызын башкарып, акырындык менен Москваны жана Сибир старшындарын кыргыздарга токуруп жүрүп олтурган. Белгилей кетүү керек, Тояндын ошол убактагы иш-аракеттери Москванын көздөгөн кызыкчылыктарына дал келген. Тоянбектин сунушун падыша бийлиги зор канааттануу, ал тургай кубануу менен кабыл алган жана мунун да себеби болгон. Москва падышалыгынын өз алдына койгон кадамдарында Тобольскиден Томскиге чейинки бир талай жаңы аймактарды ээлемек, салык төлөгөн элди өзүнө алмак. Сибир жергесинде андан ары ичкери жыла бериш үчүн да жаңы чептерди курмак. Эми эң башкысы мунун баары бир да ок чыгарылбай туруп аткарылып калды. Анын баарынын аткарылышын жергиликтүү бек Тоян өзүнүн оозу менен суранып алган. Албетте, өз кызыкчылыгын көздөп, орус падышасынын жеке өзүн пайдалануу менен. Падыша Борис Годунов болсо, ага болгон кыйбастыгы,
ырайымдуулугу үчүн Тоянбекке сыйлуу жакшылыктарын жаадырган. Падышанын жарлыгы менен Тоянбектин Эушту эли ясак төлөөдөн таптакыр бошотулуп, мунун ордуна күзөтчүлүк кызматты аткарышы керек болгон. Башкача айтканда, алардын укуктары казактардын, кашан ичинде казактар 14-17 кылымдардагы аскердик жалданма жамаат, алар ар элдин тобунан куралып, өз алдынча эркин болгон. Казактардын укугу менен теңдештирилген. Бул падыша тараптан көрсөтүлгөн абдан чоң жеңилдик болуп, аны Тоян да башкалар да жогору балашкан. Тоян өзү болсо аз сандагы уруу бегинен саясий ири фигурага айланып, олутту коргоого ээ болуп, атынан башка уруулардын бектери менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, аларды орустардын кол алдыгына өткөрүүгө көндүрүү, мажбурлоо иштерин баштаган. Ошол эле 1604-жылы Тоян Москвадан кайтып келгенден кийин чепти тездетип куруу иштерин башталган. Ал жерге келген казактардын курулуш ишине Эуштулар гана эмес, Онжой бек баштаган анын астиягели да жигердүү жардамды көрсөтүшкөн. Онжойбек ошондон кийин падышанын алкыш катын алган. Жаңы курулган чеп жылдын аягына чейин даяр болуп, ал Томск деп аталган. Томск казактардын, жергиликтүү татарлардын, ошондой эле угурлардын биримдигин чагылдырып турган жери болуп, ошондой эле Сибир кыргыздары менен каршылашуунун чек ара тозоту болуп калган. Ошол мезгилде Сибир кыргыздарынын жагдайы кандай болгон? Орустар келген кезде, башкача айтканда, 17-кылымдын башында Сибир кыргыздарында бирдиктүү мамлекеттик түзүлүш болгон эмес. Бул кыязы баарынан да мындан мурунку 2 кылым бою кыргыздарга карата тыштан коркунуч таптакыр жаралбагандыгы жана бейпилдиктеги тынч жашоосуна байланыштуу болуп, мындай бакубат турмуш ошондуктан алардын мамлекеттик түзүлүшүн жоюлууга түрткөн зарылдыгы болбой калган. Козминдин пикири боюнча кыргыздар 4 улуска уюшулган. Булар Туба, Эзер, Алтысар жана Алтыр улусу. Тарыхчынын белгилөөсүндө булардын ичинен Туба улусу үчөөнөн бөлүнүп, өздөрүнүн ишмердүүлүктөрүн бөтөнчө жүргүзүшкөн. Бартольд өз эмгегинде белгилегендей, бийликти атасынан алган Немек бекти орустар Сибир кыргыздарынын башкы беги деп эсептешкен. Немектин кол алдында 2 мыкты бек болгон. Булар Кара жана Номча. Сибирдеги башка бектерден эң биринчи болуп, ушул Номча бек орус бийлиги менен мамиле түзгөн. Орустардын ою боюнча Немектен кийин Номча бек бүткүл кыргыз жеринде башкы бек болуп калган. Номча бек биздин тарыхый баяныбызда Эренектин жеке бейнесин түшүнүү үчүн абдан маанилүү инсан. Ал Эренектин чоң атасы болгон. Кузьминдин ою боюнча дал ушул Номча бек өзүнүн бейрасмий кирезин Эренекке калтырган. Белгилүү тарыхчы Абдыкалыков өз эмгегинде кыргыздын башкы бектери бири-бирине баш ийбегендигин белгилеген. Ошол 17-кылымдын биринчи жарымында кыргыз жеринде саясий бытырандылык өкүм сүргөн. Ал эми андан бир аз мурдараак 17-кылымдын биринчи чейрегинде Алтын хандар кыргыз бектерин өздөрүнүн вассалдары катары эсептеп, бектер Алтын хандын алдында сестенип турушкан. Номчабек 1604-жылы татар бектери Басандай, Лача, Бадагда менен кутумдук жасоо боюнча жашыруун сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөндөн кийин анын орус бийлиги менен алгачкы жолку байланышы башталган. Бектер 1605-жылдын жай айларына көздөп, талаа жумуштары жана балык жыйноо учуру жүрүп жаткан кезде Томск жана Гет шаар чебине кол салууну, ал чептерди жок кылууну максат кылышкан. Бирок 1605-жылдын башында кутумдуктун бети ачылып, кутумчулардын айрымдарын колго түшүрүп кыйнашып, зынданга салышып, тергөө учурунда болсо жашыруун кутумдуктун учу уюштуруучусу да кыргыз беги Номчада экени белгилүү болгон. Сыягы Номчабек өз күчүн жаңы күчкө карата сынап көрүүнү, анын бекемдигин текшерип алууну, а эгер мүмкүн болсо Гет чебинда Томскини да таш талкан кылуу аркылуу маселени түп тамырынан чечүүнү көздөгөн окшойт. Ошентип, көздөлгөн аракеттин натыйжасы аларга орус бийлигинин күчүн, бекемдигин жана ал бийликтин Сибир жергесине койгон ниети олуттуу экенин көрсөтөт. Мындан улам Номчабек тажрыйбалуу адам катары тактикасын өзгөртүүнү туура көрөт. Ырас, маселени күч менен чечүүгө мүмкүн болбогон соң, макулдашып алууга аракет кылуу керек. Кутумдук ишке ашпай калгандан көп өтпөй, Номчабек орустардын кол алдылыгында болуу чечимин кабыл алат. Ал орустарды дегенде сыртынан жылуу жумшак достуктагы ырайы менен тосуп алган. Бир жагынан Алтын ханга болгон көз карандылыкка чыдап жүргөн жана андан кутулууну эңсеген Номчабек өткөндөгү жашыруун аракети ишке ашпай калган соң, кырдаалды андан ары татаалдаштырып албай, дагы бир күчтүү каршылашы менен болгон маселени тынчтык жолунда бүтүрүүгө аракеттенет. Абалким өзүнүн күчү аз болуп турганда, кубаттуу бир күчтү экинчи бир кубаттуу күчкө каршы колдонуп,
Алтын хандын бийлигине болгон көз карандылыктан орус бийлигинин жардамы менен кутулуп чыгышы да мүмкүн. Орус бийлиги менен байланыш түзгөн Номчабек кайсы урууларга ясак төлөтсө боло турганын айтып берип, аларга географиялык да өзгөчө маанилүүсү саясий да өтө баалуу маалыматтарды берип, ал тарапка казак отряддарын жөнөткөн. Номчабектин мындай аракетин орустардын жардамы менен кыргыздын башка бектеринин баарын өз таасирине баш ийдирип, ошону менен өздөрүнүн бирдиктүү мамлекетин түзүү үмүтүн туу тутуп турганы менен түшүндүрсө болот. Номчаны угушпайт. Алар өкүмдарына берилген эмес деп, Номчанын аялы бекеринен башка бектерге каршы чагымчылдык кылбаган. Ошентип, орустар Номчаны өз максаттары үчүн пайдалангысы келген учурда, алда орустарды пайдаланып өз маселелерин, Алтын ханга каршы тышкы маселесин, кыргыздын бектерине каршы ички маселесин чечип алууну көздөгөн. Номчабек 1606 жылы көчүбүй бек менен бирге Томскиге келет. Томскиден аларды ант берүүгө алып келишип, ал эми көчүбүйдүн уулу менен Номчанын аялын барымтага кармашат. Ошондон кийин сыягы Томск старшындары эми кыргыздарды аларга баш ийген эл деп эсептеп, маселе чечилди деп ойлошкон. Бирок эки тарапка тең бирдей пайда болчудай болду деп сезилсе да, өзүрүн бере турчу карым-катыш аракети тигил да, бул да тараптан кыймылга келген эмес. Андан соң эмнелер болуп өттү экен? Томскинин өзүнө көз салып көрөлү. Шаарча бир нече жылдан бери жашап келаткан. Бирок анын тургундары үчүн ал жылдардын баары тынчы жок жылдар болгон. Томск кол салууларга уламдан улам дуушар болгондуктан, моюн бербеген кыргыздарды кууп чыгуу жана алардын жортуулдарын токтотуу үчүн 1607 жылы Москвадан буйрук келип, Тобольскиден Томскиге отряд жиберилген. 1608 жылдын декабрында Кузнецк чергесине тунгустар келген. Алар салык төлөбөй кыргыздардан жардам үмүт этишкен. Бирок кыргыздар өздөрү да салык төлөшчү эмеселе. Томск шаарында басынтуулар, кысуулар бар деген китептер тездеп тарай баштаган. Шаар турмушу ансыз деле көпчүлүк үчүн оор болчу. Старшындардын кыянаттыгынан ал тургай кызмат адамдарына да маяна берилбей, аларды ачкалык менен кыйнашкан. Старшындардын талаптануучулугунун чеги жоктой сезилип, алар өзү да жатты да аяшкан эмес. Душман чөйрөсү менен элдешкис болгон кармашуунун маанай абалы тургундардын жашоосун жанчыдагыс кылган. Андай оор кырдаалды күчөтүп, кошул ташыл кылган нерсе алдыдагы кол салуулар тууралуу коркунучтуу ушак айыңдардын тараганы да болду. Мунун баары айрым учурда шаардыктардын нервтик жарылууга жана массалык түрдө психикалык ооруларга чейин жеткирген көрүнүштөргө алып келген. Алсак, мисалы 1608 жылдын 29 мартында шаар тургундарынын арасында оор деңгээлдеги жин оорусу башталган. Териштирүүнүн жүрүшүндө айлана чөйрөдөгү татарлардан бир нече адам кармалып, катуу кыйноолорго алынгандан кийин орустарга шайтандарды жөнөтүп жиберишкенин моюнга алышкан. Бирок эмне үчүн кыргыздар менен орустардын ортосундагы карама-каршылык курчуп кеткен? Ага кыргыздар менен орустардын мамилесинин бузулушуна кара жолтой болуп калган адам Номчабектин аялы түздөн түз себепчи эле. Өз убагында легендарлуу ханыша Еленанын уурдалышы 10 жылга созулган Троя согушуна себеп болуп калгандай, Номчанын аялы менен байланышкан окуяларда узакка созулган карама-каршылыкка, анын ичинде аскерий терешүүгө алып келген шылтоо болгон. Номчанын аялы ошентип Сибирлик Троя Еленасы болуп калган. Тагыраак айтсак, Номчабектин аялы Томскиде жүргөндө өзүнүн кызуу ишмердүүлүгүн жүргүзүп, ошондон улам кыргыздар менен москвалыктардын ортосундагы мамиле талкаланууга учураган. Эки тараптын катуу карама-каршылыгы ошондон улам башталган. Ал кезде Томскиде старшин болуп турган Всеволод Ржевский менен Семен Бартенев мамлекеттик маселелерди чечүүнүн ордуна ачкөздүккө жана алдым-жуттумга азгырылышкан. Кудай кол жеткис, падыша алыс деген түшүнүк боюнча иш алып барышкан бул старшындар таптакыр көзөмөлсүз калып, өздүн да, өзгөлөрдүн да үстүнөн каалагандай ээн баштыкты кылышкан. Бир күнү алар Номчанын аялы булгун терисинен кымбат баалуу тоң кийип турганын көрүп алып, көпкө ойлонбой туруп, бектин аялын тоноп кетишет. Мамлекеттик кызыкчылык ачкөздүктүн таман астында калат. Белгилүү Сибирь изилдөөчүсү Фишер өзүнүн атактуу эмгегинде 1604 жылы Томскиге жиберилген жаңы старшындар оорлуктары менен иштин баарын бүлдүрүштү деп белгилеген. Томскини көздөй бара жаткан жолдо эле старшындар ар кандай зордук зомбулуктарды жасашкан. Анын ичинде обдук астиактардын кыжырына тийишкен деп жазган. Фишер андан ары мунун баары аздык кылгансып, алар кыргыздарды да ренжитишти деп белгилейт. Номчабек кыргыздардын мындай жоруктарына катуу нааразыланат. Кантсе да бул катардагы талап тоноо эмес. Алар менен мамиле түзүш керек болгон бийлик өкүлдөрү тарабынан жасалып жатат. Эми мындай мазактоодон кийин кантип алар менен мамиле курууга болот? Номчабек аялына жасалган зулумдук жана өзүнө көрсөтүлгөн мазактоо үчүн катуу өч алгысы келет.
Бартольд жазгандай, Номча орустардын душманына айланган жана көп өтпөй Москва патшалыгынын көз карандылыгын алган ясактарга, татарларга кол салган. Ошол эле академик Бартольд келишимдин негизинде кыска убакытка гана үзгүлтүк болгон согуш кайрадан башталды деп жазат. Ал өз эмгегинде орустар канчалык аракет кылбасын, кандай гана күчтүү жумшабасын, бирок кыргыздарды толук түрдө баш ийдирүүгө жете алышкан эмес деген Миллердин сөздөрүн мисал келтирет. Ал эми Фишер бир катар аймактарды Номчабек от жана кылыч менен талкалаганын белгилеген. Сибир кыргыздарынын каарын, кайратын жана айбатын ушундан бил. Ошол мезгилден кийин ал элди баш ийдирип, толук багындырып алууга эч качан мүмкүн болбойт болчу. Адегенде орус бийлиги үчүн Сибирдеги жагдай оңунан түшүп, абдан ийгиликтүү болуп жаткандай сезилген. Кыргыз бектери өздөрү келип, ант берип, көмөгүн көрсөтүшкөн эле. Бирок Фишер айткандай, кубаныч көпкө созулбады. Анткени кайсы урууларга барса боло турганына жол көрсөтүп бергендери менен кыргыздар ошол эле жылы ясак топтоого жөнөтүлгөн казактарды камчы менен сабап, чулым болуштугуна кол салып, колдоруна тийгендин баарын талап тоноп, талкалап жок кылышкан жана адамдарды туткундап да кетишкен. Алардын жашаган жери Томск шаарынын тургундарынын жана жакында эле жер басып калган элдердин ортосундагы аралыкта жайгашкандыктан бул эки тараптын ортосундагы байланыш токтотулган болчу. Козьмин бул тууралуу айтканда, бүтүндөй 100 жылга созулган жана Сибир кыргыздарынын кыйрашы менен аяктаган коркунучтуу күрөш мына ошондо башталганын белгилеп кеткен. Анын айтуусу боюнча, Номчабек орустар менен касташууну улуу эшейге, андан кыргыз элинин эң көрүнүктүүсү Эренекке керез насаат кылган. Ошентип старчындардын ач көздүгүнүн себеп болушу менен Миллердин айтуусу боюнча, кийин кыргыздарды толук баш ийдирип алуунун өзү абдан кыйын болуп калган. Томск старчындарынын эң баштыгы оор кесепеттерди алып келип, анын ичинде орус бийлигинин кадыр баркына да залакасын тийгизген. Анткени тынчтык келишимдерин түзүүнүн ордуна бийлик узак жылдарга чейин созулган согуштун отун тутандырып, башка элдерди айтпаганда да көптөгөн адамдардын, орустардын дагы, кыргыздардын дагы каны төгүлүп каза табышкан. Ал аймактагы кырдаал Минусинск жергесиндеги москвалыктар Алтын ханга караганда Сибир кыргыздары менен алда канча эрте кагылышканы менен мүнөздөлгөн. Буга чейин 2 кылым бою бул аймактын толук кожоюндары болуп келген Сибир кыргыздарынын бектери өз бийлигинен жана артыкчылыктарынан ыктыярдуу түрдө баш тартууну каалабаганын түшүнүү кыйын эмес. Каршылашнын күчүн этибар албагандыктан жана кыргыздардын өзүндө биримдиктин жоктугунан кыргыз бектери Алтын ханга каршы күрөштө Москва патшалыгы колдоо көрсөтөр деген үмүттү артып, ал тургай орус көз карандылыгын алууга да макул болушкан. Бирок Москванын өзүнүн жеке пландары бар болгондуктан ал пландарында кыргыз бектеринин мүдөлөрү үчүн орун болгон эмес. Натыйжада согуштук аракеттердин жаралышына себептер пайда болуп, анан калса буга жергиликтүү старчындардын ач көздүгү жана эң баштыгы да чоң шарт түзүп койгон. Сибир кыргыздарынын кол салуулары болсо улам көбөйүп, барган сайын ого өтер талкалоочу күчкө айлана беришкен. Ортодогу өз ара кастык мамилеси курчуп, мунун баары дээрлик 100 жылга созулган. Бул окуяны жыйынтыктап жатып, орус бийликтери менен Сибир кыргыздарынын ортосундагы мамиленин ажырымына эки негизги шылтоо түрткү болгон деген бүтүмгө келүүгө болот. Сибир кыргыздарын терс мүнөздө калыптанган Эушту беги, Тояндын активдүү иш-аракеттери жана Номчабектин аялын тоноп кеткен Томск старшындарынын ач көздүгү. Ал эми ажырымдын анык себептери албетте алда канча терең кетет. Жалпысынан бүтүндөй аймактагы кырдаал көптөгөн карама-каршылыктуу кызыкчылыктардын жуурулушуусун эске салган. Ар кайсы өлкөлөрдүн жана журт башчыларынын геосаясий жана мамлекеттик кызыкчылыктарынан тарта жеке кызыкчылыктарына чейин көп учурда өзүмчүлдүк, амбициялардын күрөшү, саясий атаандаштык, чагымчылдык, өч алуу, көрө албастык, кутумдук жана жойпулук аралашкан көрүнүш болгон. Ошол кезде баардык улуу жана пас нерселер өрүлүшүп, чырмалышып калган эле. Бирок бул Сибирдин алп оюнунун башталышы гана болчу. Сибир старчындарынын эң баштыгына дуушар болгон Сибир кыргыздарынын бектери болсо, тынчтык жолу менен келишүү мүмкүн эмес экенин түшүнүшүп, алардын жеке намысына тийген басынтуу, кордоо мамилелерине чыдай алышкан эмес. Ошондуктан намысы күч жана эркиндикти сүйгөн эл каршылык көрсөтүүнү уюштурууга белсене баштаган. Кагылышуулардын башталышы. Сибир кыргыздары менен орус бийлигинин Сибирдеги саясий, дипломатиялык жана аскерий тирешүүсүнүн 1-10 жылдыгы башталган кез. Бул мезгил китептин башкы каарманы Эренектин чоң атасы Номчабек менен атасы Эшейбектин доору эле.
Дал ошол убактарда кыргыздардын каршылык көрсөтүүсү стратегиясынын тактикасынын пайдалуу түптөлө баштап, бектер өздөрү жасаган ошол аракеттеринен кайра өздөрү тажрыйба топтоп, сабак алып, айрым учурда анын наркын кан жандар менен төлөшкөн. Номча жана эшейбектер өздөрүнүн күрөшүн эренекке мурастоо менен ага аскердик да, саясий жана дипломатиялык да тажрыйбаларынан үйрөтүшүп, экөө тең анын устаты болуп калышкан. Чоң атасы менен атасынын тажрыйбасы эренек үчүн турмуштук университетке айланган. Анын эң соңку жылдарындагы ийгиликтеринин тамыры Номча менен эшейдин мезгилине барып такалат. Ийгилигинин негиздери дал ошол учурда түптөлгөн эле. Мындан улам эренектин мындан аркы иш аракетинин маңызын жана жүйөлөрүн түшүнүү үчүн биз 17-кылымдын биринчи жарымына сүңгүп киришибиз керек. Келечектеги көптөгөн жараяндар да дал ошол мезгилде жаңыдан бүчүр алган жана өөрчүй баштаган болушу. 17-кылымдын 10-20 жылдары кыргыз жеринде эмнелер болуп өткөн? Номчабек менен Эшейбектин аракет жүрүштөрү кандай болгон? Алар эренекке кийин кандай тажрыйбаны өткөрүп бере алышкан? 1609 жылдагы мезгилде кыргыздар менен Сибирдеги орус бийлигинин ортосунда өз ара түшүнүшүү деген таптакыр жок болгон. Старшындардын текебердигинен жана кайра кайталанган талап тоноолорунан улам кыргыздар өз кызыкчылыктарын коргоого аракет кылып, согуштук жигердүү аракеттерге баруудан башка аргалары калган эмес. Ошол 1609 жылы кыргыздар өздөрүнүн биринчи көтөрүлүшүнө чыгышкан. Эгер Номчабек мурда Томск менен кызматташууга ыктаса, башка бектер Көчүби, Ноян жана Кошкан алдаганча чечкиндүү болуп, орустарга салык төлөө жөнүндө уккулары да келген эмес эле. Ырас, орустарга кыргыз бектери мурда ант беришкен соң, эми аларга көз карандылыкта тургандан кийин салык төлөөнү улантуусу керек деген түшүнүк менен салык жыйноочулар отряды кыргыздарга келет. Бирок кыргыз бектеринин катылган ою таптакыр башкача болчу. Алар келген салык жыйноочуларды кармаганга, камчы менен сабаганга, ачкачылык менен кыйноого буйрук кылышат. Сабалган жана ачкадан өзөргөн кызмат адамдары күтүлбөгөн бул окуядан үрөйлөрү учуп, аз жерден набыт болуп кала жаздашкан. Мындай кекер мүнөздөгү тайманбас жоруктар менен кыргыз бектери өздөрүнүн кадамдары артка кайтпас экенин жеткире туюнта алышкан. Каалоочулар бар болсо келгиле, камчы баарына жетет. Анан калса ал кыйноолор атайы демонстрацияланып, ачык түрдө көрсөтмөлөнүп уюштурулган эле. Башкалар кыргыз жерине экинчи баш бакыс болуш үчүн салык жыйноочуларды эл көзүнө алып чыгып сабашкан. Ушунун өзү балким эренек алгач үйрөнгөн сабактардын бири болсо керек. Эң оор кезеңдерде да кайратыңды жоготпой, жоого каршы турганды бил. Душман сенден күчтүү болуп турса да, ар намысыңды жана абийириңди коргоп, эркиндигиң жана көз карандысыздыгың үчүн күрөшүүгө даяр бол. Салык төлөөдөн баш тартып гана тим болбой, каршылыкта көрсөтө баштаган кыргыз бектеринин жоруктарына жооп кылып, 1609 жылдын 15 июнунда Томск старчыны алардын жерине 300 кишиден турган куралдуу отрядын жөнөткөн. Аймактын старчыны кыязы кыргыздардын баш ийбөө маселесин кескин түрдө чечиш үчүн ал кежирлерди демонстративдүү жана үлгү болчу жол менен жазалап ишке ашырам деп үмүттөнгөн болушу керек. Отряд кыргыздардын конушуна жетип, түн ичинде бейкапар уктап жаткан элге кол салган. Ызычуу жана дүрбөлөң башталып, эси кетип абдыраган кыргыздар туш-тушка качып жөнөшкөн. Алардын ичинен көпчүлүгү аялдарын, балдарын, болгон мал-мүлкүн таштаган боюнча Энесайдын арка өзүн көздөй качышкан. Баалуу олжолорго ээ болгон жана көп сандаган туткундарды колго түшүргөн Томск черүүлөрүнүн отряды өздөрүнүн жеңишине жетине албай сүйүнгөн. Бирок жеңүүчүлөр ошентип жолдо кайтып баратышкан кезде көп сандаган кыргыздар аларга кол салып калат. Көрсө коркунучка жана дүрбөлөңгө түшүп качкансыган кыргыз жоокерлери бул жоодон чочуп деле кетпептир. Алар Энесайдын арка өзүнө чегинип барып, кайрадан топтошо калып, ыкчам даярданган боюнча бектердин кол башчылыгы астында аялдарын, балдарын, ошондой эле мүлктөрүн сактап калуу үчүн жандарын сабай шашылышкан. Айбаттуу күү менен келип урган кыргыз чабуулчуларынан тигилердин эч кимиси мындайды күткөн эмес эле. Дымагы толкуп ташып алган кыргыздар болсо, орус аскерлерин жана аларга жардам берген татарларды катуу сабап киргенде, катуу айыгышууга туруштук бере албаган кызмат адамдары качып жөнөшкөн. Алардын ичинен ондогон адамы өлтүрүлүп же оор жарадар болуп, олжолордун баардыгы ошол жерге ташталып кала берген. Кыргыз жоокерлери аялдарын жана балдарын куткарышып, черүүлөр тарабынан олжолонгон баалуу мүлктөрдү кайрадан өздөрүнө тартып алышкан. Бул болгону күч сыноо гана болчу. Бирок дал ошондо эки тараптын тең бири-бирине болгон жек көрүүсүнүн жана ишенимден кайтуусунун кубаттуу дөңгөлөктөрү акырындап тегерене баштаган. Кыргыздар орус бийлигине салык төлөөдөн баш тарткан сайын аларга каршы аскерий жортуулдар улам уюштурулуп турган.
Мунусуна жооп кылып кыргыздар Москва падышалыгынын ясак конуштарына кол салган. Ошентип Томск старшындарынын маселени күч менен оңой жана жөнөкөй чечип алмакчы болгон алгачкы эле аракети Сибирдеги орус бийлиги үчүн толук кыйроо менен аяктаган. Бул күтүүсүз бурулуш болгон. Аларга башында сезилгендей кыргыздар андай деле алсыз жана коркунчаак эмес экен. Анан калса алардын оңой олжоо эмес экени андан бетер түшүнүктүү болду. Буга старшындардын жардамчыларынын көзү кийин жетет. Айтмакчы, ошол эле 1609 жылы орус документтеринде кыргыз жери деген термин пайда болуп, ал кыргыздын 3 улусун билдирген. Бул термин орус бийлиги тарабынан 17-кылымдын бүтүндөй мезгил аралыгында колдонулуп келген. Мунун өзү падышалык бийлик жергиликтүү калкты кайсы бир башка эл эмес, так кыргыздар катары гана кабыл алганын ырастайт. Болбосо айрым адистер аларды, мисалы, хакастар катары көрсөтүүгө аракет кылышат. Дээрлик 100 жылга созулган өз ара аракеттешүү мезгилинин ичинде орус бийлиги алардын маңдайында турган эл ким экенин жана бул элдин өкүлдөрү өздөрүн ким деп эсептешерин аныктай алгандары шек жаратпайт. Бул мезгилде аскери саясий күрөштүн майданына эр жүрөк жана тайманбас жоокер Али Төрөлө элек Эренектин атасы Эшейбек чыгып, каршылыкты өзүнүн жалтанбастыгы менен уюштурган. 1610 жылдын күзүндө Эшейбек чулум болуштугуна аскердик жортул жасап, Москва падышалыгына караган ясак элдеринин конуштарын талкалаган. Буга эби жооп кылдыруу үчүн жергиликтүү уруулардын төрөлөрү Томск старшындарына коргоо сурап кайрылып, кыргыздарга каршы куралдуу отряддарды жиберүүнү суранышат. Старшын тарабынан жүзбашы Путшиндин отряды жөнөтүлүп, ал кыргыз конуштарына бүлүк түшүрүп талкалап, адамдарын да туткунга алат. Мунун арты кыргыздардын куралдуу активдүүлүгүнүн өсүшүнө алып келет. Баарынан да оруска болгон көз карандылыкты кабыл алган кыштымдардын орустарга ясак төлөп жүргөнүн тыйдыруу үчүн аларга карата кол салуулар көбөйгөн, чыңалуу күчөй берген. Моюнга алуу керек. Ошол мезгил аралыгындагы кыргыздардын активдүү каршылыгы орус бийлигине кайгылуу себептерди алып келген. Орус бийлигинен коргоону талап кылган Москва мамлекетинин ясак элдерине кыргыз бектери албетте атайлап кол салышкан. Бирок көйгөй маселе мында эле. Москванын падышалык бийлигинин жеке ички кыйынчылыктары болгондуктан Сибир шаарларына тиешелүү жардамдарды толук кандуу көрсөтө алышпай, ошондуктан ясактар өз эркине коюлган эле. А бирок алардын куралдуу күчтөрү өтө жетишсиз болгон. Мындай мамиле албетте ясактардын башчыларынын көз карашына туура келген эмес. Анткени орус бийлиги коргоону камсыздабай туруп, алардан салык төлөөнү талап кылышкан. Демек, эгер алар өз кол алдындагыларын коргобосо, каршылаштарын жеңе албаса, анда эмнеге булар орустарга салык төлөө керек? Балким ясак элдеринин башчыларына алгач сезилгендей, орустар анчалык деле күчтүү эмес го. Кыштымдар көп жагынан өтө оор жагдайга туш болуп турушкан. Сибирдеги орус бийликтери аларды жазага тартуу менен коркутуп үркүтүп, көз карандылыкты кабыл алууну жана салык төлөп турууну талап кылышкан. Бирок эгер кыштымдар алардын талаптарын аткара башташса, анда москвалыктарга берилгендиги үчүн Сибир кыргыздарынын соккусу менен жазалана башташкан. Мындан улам ошол кездеги шарт жагдай кандай гана оосо, кыштымдар ошого жараша кайра-кайра бир тараптан экинчи тарапка өтүп турушкан. Маселен, орустардан кыргыздарга өтүп кеткен кыштымдар орус аскерлеринин күчтүүлүгүн көрүп, 1616 жылдан баштап кайрадан орус бийлигинин көз карандылыгына өтүп, аларга салык төлөй башташкан. Башкалар сыяктуу эле кыштымдар аман калуу аракети менен эптеген күндү баштан кечиришкен. Ушундай жагдайдын өзү Эренектин кийинкиси үчүн дагы бир сабак болгон. Кыштымдардын аларга кандайдыр бир берилгенине жана жасалма сылык сыпа мамилесине үмүт артуу болбой турганын, ал тургай бул залакалуу тактикага айланып кетиши мүмкүн экенин түшүнгөн. Кылымдардан берки адат болуп калгандай, кыштымдар күчтүүнүн күчүн жана күчтүүнүн укугун гана таанып, талаштуу кырдаалдарда ойлонбой туруп, күчтүүнүн тарабына өтүп кете алышчу. Андыктан аларды моюн сундуруп кармап туруу үчүн өзүң абдан күчтүү болушуң керек, же болбосо ошондой түр көрсөтүү зарыл болгон. Ошондуктан да баш ийгиси келбеген кыштымдарга кыргыздардын чабуулдары болуп турган. Бул чабуулдар өз күчүн көрсөтүү жана аларды кайрадан баш ийген абалына кайтарып келүү үчүн кээде өтө таш боордук менен жасала турган. Көп учурда андай таш боордук жана зордук зомбулук атайы жасалган көрсөтмө таризинде болуп, өзүнүн түздөн түз максатынан тышкары маалыматтык кызматты да аткарган. Чабуулдардан аман калгандары бул жерде ким күчтүү жана кимден коркуп туруш керек экенин башкаларга жеткирип турушу керек болгон. 1611-1613 жылдары бир аз тынчыйт. Бирок андан соң кыргыз бектери Сибирдеги орус бийлигинин алсыздыгын аңдап түшүнүп,
демилгени өз колдоруна алып чабуулун жасоого өтүшкөн. 1614 кыргыздар жалпы көтөрүлүшкө чыгып Томскиге биринчи жортуулун жасаган. Бирок бул жортуул алар үчүн өздөрү көздөгөндөй болбой, ал эми чептен чыгуу учурунда кыргыз беги Ноян салгылашуудан каза тапкан. Кыргыздардын жигердүүлүгүнөн жана согушчандыгынан улам чабуулдун башында Томск өтө оор абалга кептелип калган. Ошол учурда ясактар менен аскер кызматындагы татарлардын баары кыргыз тарапка өтүп кетип, бул алар үчүн чоң жетишкендик болгон. Ал эми кыргыздардын күчүн көргөн кыштымдар буга чейин боло жүргөндөй эле кайра алардын кол астына кайтууга шашылган. Куралдуу кыргыздар Томскиге 8 июнда кирип келишкен. Бул убакта көпчүлүк адамдар талаада эмгектенип жатышкандыктан дыйкандар аларга оңой олжо болушкан. Томскини басып алуу кыйын болгон соң, аны алсыроого дуушар кылуу үчүн кыргыздар жер иштеткен көптөгөн дыйкандарды өлтүрүп, талаадагы буудайды атай өрттөп, тартып алган малдарын айдап кетишкен. Кыргыздар убактылуу артка чегинишет. Кыргыздардын ушинтип чабуул коюудагы катал иш-аракеттеринин аркасында аскердик тактика турганын байкоого болот. Инфраструктураны жок кылуу, чепти алууга күч жетишсиз болгондуктан, чептин отурукташкан элин нансыз, тамак ашсыз, малсыз, жылкысыз, жашоого зарыл болгон каражаттарсыз калтырып, кыргыздар бардык нерсени мүмкүн болушунча жок кылууну көздөшкөн. Момча менен Эшейдин аскердик тактикасы менен стратегиясынын пайдубалы мына ушундайча түптөлүп, кийинчерээк аны Эренек бек жигердүүлүк менен колдонуп, ал ыкманы кынтыксыз аткарууга чейин жеткирген. 1615 кыргыз кыштымдарынын жортуулдарына жооп кылып, Томск старшындары баш ийбегендерди кайра басып алуу жана салык салуу үчүн аскер отрядын Кузнецк аймагына жөнөткөн. Томск отряды үчүн жортуул ийгиликтүү болуп, анын жоокерлери бир нече болуштуктарды басып алып, ал тургай жергиликтүү башчылардын баарын колго түшүрүп туткундап алышкан. Бирок бул иштерден кабардар болгон кыргыздар өздөрүнүн союздаштары Качкын жана Кара калмактар менен бирге Томск отрядына кол салышат. Томск отряды жылчыксыз курчоого кабылып калып, бирок дээрлик 10 апта бою катуу коргонот. Акыры курчоону бузуп чыгып, туткундары жана бай олжолору менен отряд Томскиге кайтып кете алган. Томск отрядынын андай ийгилигине карабастан, Сибир кыргыздары өздөрүнүн чечкин дуракеттеринен жөн эле баш тартып койбостугун далилдейт. Андыктан Сибирдеги орус бийлиги кыргыздардын андай чечкиндүүлүгүн эске алып, олуттуу түрдө эсептешүүгө аргасыз болгон. Кыргыздарды аскердик күч менен багынтуудагы чабалдык негизинен Томскиде жана башка шаарларда кызмат адамдарынын жетишсиздигинен улам келип чыккан. Ошол кырдаалда шаарлардагы москвалыктарга борбор жактан жардам көрсөтүү мүмкүндүгү болгон эмес. Анткени борбордун аларды ойлоп койгонго чамасы да жетпей, ал жакта дале болсо башаламандык өкүм сүрүп турган. Өздөрүнүн жазасыз калышы жана өжөрлүк сапаты кыргыздардын дем күчүн ого бетер кубаттандырган. Алар тез-тезден кайталанган жортуулдар менен орустарга зыян келтиришкен. Бирок орустар да кыргыздарды улам-улам өтө ырайымсыздык менен кыйнашып, коркунуч жараткан мындай абал кыйла узакка, дээрлик кылымдын акырына чейин созулган. Бул мезгил аралыгында кыргыз бектери өздөрүнүн тактикасын мыктылап жакшырта берүүнү жана каршылаштарынан озуп кыймылдап болууну уланта беришкен. Мисалы 1614 орустун ясак жыйноочулары Кузнецк татарларына жөнөшүп, келчү жерине жетишкен убакта алардан мурда кыргыз чабармандары келип кетишкенин билишет. Ал чабармандар татарларды сөзгө алып, салык жыйноого келе турган падышанын кызмат адамдарынын баарын өлтүрүүгө үгүттөшкөн. Эгер татарлар өз күчүнө таянбастан тигилердин келгени тууралуу буларга кабар беришсе, анда кыргыз бектери татарларга жардам берерин убада кылышкан. Ошентип кыргыздар өздөрүнүн каршылашуусунда Москва падышалыгынын баш ийген калкына таасир кылуунун аскерий гана эмес, саясий да ыкмаларын колдонушкан. Айрым ийгиликтерине шыктанган Эшейбек жигердүү ишмердүүлүгүн андан ары өркүндөтүп, 1611 Ачинск болуштугуна жүрүш кылат. Ал жерден каршылаштарын жеңип, өзү менен кошо көптөгөн туткундарды ала келет. Ошол учурда Сибир кыргыздары алардын ийгилигинин жебеси өздөрүн көздөй багытталганын, ал эми толук жеңиш мына жакын турганындай сезишкен. Миллер жазгандай, арадан 1 жыл гана өткөн. Ал эми орус эйликтери кыргыздардын каршылыгынан улам колдон чыккан эле. Орус бийлигинин алсыздыгын көргөн кээ бир калктар кыргыздарга өздөрү келип кошулган. Өзгө калктын жерлерине болсо орустар кире алышкан эмес. Анткени дале болсо жолду баягы кыргыздар бууп турушкан. Билгилик менен уюштурулган иш-аракеттер жана кыргыздардын каршылык көрсөтүүсүнүн мыкты ойлонулган тактикасы өз жемишин берген. Орустар мунун баарын баалап карап, 1615 сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү үчүн
Томскиден кыргыздарга элчиликти 2 жолу жөнөтүшкөн. Орус бийликтери маселени күч менен чечүүгө болбостугун түшүнүп, андай күч ыкмаларын дипломатияга алмаштырууну туура көрүшкөн. Жогорудагы жагдайдан соң болочоктогу бийлик эгеси Эренек үчүн дагы бир сабак көрүнө болду. Аскерий иштерди чеберчилик менен уюштурганыңда өзүңдөн күчтүү душманга азыраак күчүң менен деле каршы чыгып, ал тургай абдан жакшы натыйжаларга жетишсең болот. Ошондой эле Эренек үчүн аскерий ишмердүүлүктө туура кадам жасай билүүнүн дагы бир үлгүсү бул тактиканы өзгөртө билүү болду. Мисалы, согуштук жүрүштөрдөн сүйлөшүүлөргө өтүп, жагдайдын өзгөрүшүнө жараша өзүңдүн кызыкчылыктарыңды аскерий көрүнүштөн тышкары башка жолдор менен жактоо. Ал эми кыргыздар менен москвалыктардын оңой эмес мамилесине таасир эткен негизги фактор каршылаштары менен тирешүүдө кыргыздын баардык күчтөрү бир муштумга бириге албаганында болгон. Бул көйгөйдү Номчабек да, Эшейбек да чече алган эмес. Эренек болсо буга өз учурунда маани берип, өзүнө мурдагылардын тажрыйбасындагы калпсыздыкты эске алып, кыргыздын биримдигинин орношуна күч аракетин көп жумшаган. Ал эми орус жана кыргыз өкүлдөрүнүн сүйлөшүүлөрү жөнүндөгү сөзгө кайрылып келе турган болсок, алардын алгачкысы 1615-жылы болгонун белгилеп кетели. Ал жылы орус элчилери кыргыздын кээ бир бектерин орус көз карандылыгына өтүүгө ынандыра алышкан. Мисалы, кыргыз беги Ысаак Томскиге өзү келип, орус кабылган көз карандылыгын кабыл алган. Андан соң Томск шаарына ясак жеткирип келишип, кыргыздын дагы башка айрым бектери ант берип кетишкен. Мунун өзү да кыргыздардын ичинде биримдүүлүктүн жок экенин дагы бир жолу ырастайт. Анткени бектер ушинтип өз алдынча жалгыздап аракет жүргүзүп, жалпы кызыкчылыктарды эске албай, жеке чечимдерине гана таянышкан. Ал эми кээде болсо андай жалпы кызыкчылыктар бар экенин деле аңдап түшүнө алышкан эмес. 1626-жылы жаңы маанилүү окуялар болуп өтөт. Ушул жылдан тарта алатырлар Орусияга ясак төлөй башташкан. Ал эми кыргыз бектери орус бийлигине болгон тактикасын өзгөртүшкөн. Маселени күч менен чечүү мүмкүн болбогон соң, жол кезеги кайрадан саясатка берилет. Кыргыз бектеринин каалоосу боюнча Москваларга юрт татарларына бергендей укуктарды берип, кыргыздарды кызмат адамдары деп эсептешсе дешкен. Ошондой болгондо биз дагы жоокерлерди падышанын кол алдына өткөрөбүз. Тактикасын өзгөрткөн кыргыздар орус бийликтери аларга казактар менен бирдей болгон укуктарды берүүсүн, өз убагында алар Эушта татарларынын беги Тоянга жасагандай мамилени жасашын күтүшкөн. Бул албетте москвалыктар үчүн жаңы жана күтүүсүз саясий жүрүш болгон. Ошол убакта орус бийлиги Сибирдеги позициясын бекемдөөнү улантып жаткан. 1627-жылы жайында Дубенскийдин жетекчилиги астында 300 кишиден турган отряд Тобольск шаарынан Качинск жерине чеп салуу үчүн жөнөтүлгөн. Ошол эле жылы жалпы кыргызга таанымал күчтүү эрлеринин бири Көчүбүй бек көз карандылыкты кабыл алуу үчүн ант берет. Бул көрүнүштө кыргыздардын иш аракетиндеги биримдиктин жоктугун дагы бир жолу далилдейт. Кыргыздардын дайымкы жортуулдары Сибирдин жергиликтүү бийлигине жаккан эмес. Алар ал тургай 1625-жылы бул көйгөйдү баяндап, Томскиден Москвага кат жөнөтүшкөн. Москвадан болсо кайра Тобольскиге жарлык келип, алардын ясак элге кол салуусунун себептерин аныктоо үчүн кыргыз бектери менен сүйлөшүүлөргө өтүү зарылдыгы айтылган. Көп өтпөй ошол эле 1625-жылы Тобольскиден кыргыздарга Петр Сабинский баш болгон элчилик келет. Элчи кыргыздардын курултайына Эне Сайга келген учурда курултайдын катышуучулары аны Томскиден келген өкүл деп ойлоп алып, аз жерден өлтүрүп кое жаздашкан. Кыргыздардын Томск бийлигине болгон жек көрүүсү ошончолукка жеткен эле. Анткени Томск кыргыздар үчүн ташбоордуктун, куулук шумдуктун жана митаамдыктын белгиси болуп калган. Ошентип ызычууну сала калган кыргыздар ал элчинин Тобольск шаарына келгенин билгенде тынчтана түшүп, сүйлөшүү жүргүзүүгө киришип, андан соң элчини Эшейбекке алып барышат. Элчи менен болгон сүйлөшүүлөрүндө Эшейбек өзүнүн тубаса дипломат сыпатын көрсөтүп, бардык жүйөлөрүн жана далилдерин так шашпай тизмектеп берет. Эшей Томск старшындары тууралуу сөз кылып арызданып, алар Алтын ханга каршы күрөштө жардам бергендин ордуна кыргыздардан барган элчилерди зынданга салганын, туткундарды кое беребиз деп төлөмүн алып алышып, бирок баары бир аларды бошотпой коюшкандыктарын азгиргенсип, андан соң биротоло кыргыздарга каршы отряд жөнөтүшкөнүн айтып нааразы болгон. Башкача айтканда, кыргыздар бул старшындардан жалаң гана зулумдукту, митаамдыкты, зордук сомбулукту көрүп келатышкан. Карабекти бошотуу үчүн гана старшындарга 40 кемчет, 70 суусар, 1 суусар тон, 2 сүрөсүн, 2 карышкыр тон берилип, бирок булардын баары аларга аздык кылган. Алар алчусын алып, бирок баары бир Карабекти кыргыздарга кайтарбай коюшкан.
Эшейдин Сабинский менен болгон сүйлөшүүлөрү ийгиликтүү аяктайт. Элчи аныктап чыккандай, кыргыздардын орус бийлигине болгон душмандык мамилесинин негизги себеби бул тоноо жана зордук зомбулук көрүнүштөрү болгон. Эшейбек бул мезгилде дасыккан саясатчы болуп калгандыктан, оолу Эренек сүйлөшүү жүргүзүүнү кимден үйрөнсө болоруна кишиси бар эле. Белгилей кетчү дагы бир жагдай, орус элчиси келген Белый Июз чергесинде кыргыздардын өз алдынчалуу жергиликтүү саясий борбору болгон. Бул жерде эң таасирдүү адамдардын штабтары жайгашып, ушул жерде кыргыз бектеринин курултайлары өтүп, ал жалпы иштерди чечип туруучу анык органга айланган. Мындай көрүнүштөрдүн өзү кыргыздарда федерациялык принциптерге таянган мамлекеттүүлүктүн бар болгонун гана ырастап турат. 1629 январь айында кыргыздарга красноярскийлик салык жыйноочулар барып кеткен убакта кыргыздар ясак үчүн аларга 100 суусар жөнөтүшкөн. Ошондой эле орустарга түшүндүрүп, эгер алар кыргыздарды алтын хандан коргой алышса, анда аң терилерин дагы көбүрөөк алып турушарын айтышкан. Ал үчүн монголдор менен чектешкен аймакка чеп куруу керек болгон. Бирок суусарлар начар чыгып, ананда москвалыктар былтыркы жыл үчүн да ясак алгысы келип, 1629 жылдын мартында кайрадан кыргыздарга салык жыйноочуларды жөнөтүшкөн. Ошол эле март айында кайрадан орус элчилери менен сүйлөшүүлөр болуп өтөт. Кыргыздарга элчи Иван Бабушкин келип, Эшейбек, Табынбек, Пшенцибек менен жолугушуп, начар ясак берип койдуңар деген дооматты коет. Эшейбек талашып олтурбастан элчинин ясакты жаратпай койгонуна макул болуп, начар суусарларды жакшысына алмаштырып берет. Бирок андан кийин бек элчиге кайрылып, мындынары кыргыздар салыкты аң терилер менен төлөй албай турганын, анткени суусарды өздөрү кармабай, анык кыштымдарынан карызга алышарын айтат. Ырас орус бийлиги кыргыздардын кыштымдарын түздөн түз өздөрүнө баш ийдирип турган соң, мындынары салык төлөй албагандары үчүн орустар өздөрү күнөөлүү. Эшейбек андан соң сөзүн улантып, эгер падыша алардан ясак албаса жана аларды кызмат кылууга буйрук берсе, анда анын алдында ийилип таазим кылышарын айтат. Ошондой эле алар Красноярск казактарына жардам беришип, алар менен бирге талаада кызмат өтөп, мындан тышкары Туба элин, Модар элин жана башка көптөгөн элдерди падышанын кол алдылыгына алып келишет. Эшейбектин өзүн алып жүрүүдөгү бой келбети, кыймылы, сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдөгү шык жөндөмү анык дипломатиялык искусствонун үлгүсү боло алат. Эшейбек орус элчисине муну айтат: эгер старчындар кыргыздарга адилеттик менен мамиле жасаса, анда Табынбек экөө Красноярскиге келип, берилгендиктин белгиси кылып, аманаттарын тапшырып, падышага кызмат өтөп, жылкыларын жана башка керектүү нерселердин баарын тартуу кылышат. А эгер бул айтылгандарга макул болушпаса, анда алардын бизден эч кандай суроо талаптары болбошу керек. Алтын ханга барыпсың деген элчинин дооматына Эшейбек жооп кылып, Алтын хан тарабынан кыргыздарга олуттуу коркунуч жаралган мезгилде ушундай болгонун, муну москвалыктар өздөрү түшүнүшү керектигин айтат. Бектер элчиге ушул азыр Красноярскиге барууга макул эместиктерин, ал жактан түрмөгө түшүп калуудан кооптонуп тургандыктарын түшүндүрүшкөн. Алар Карабек Томск шаарынан барымтага алынган соң каза болгонун мисал келтиришип, мындай көрүнүштөн кийин ким эле өлүмгө сайылууга барсын дешет. Ал эми мындан мурда сүйлөшүү ийгилигин бекемдеш үчүн 1616 жылдын 30 сентябрында Томскиден кыргыз жерлерине жаңы отряд жөнөтүлүп, алар чабуул коюу менен 3 шаарды басып алып, коргоочуларын сабап, аялдарын жана балдарын туткундап, аманат туткундарды да алышкан эле. Ошондон кийин Сибир кыргыздары кайрадан бир канча убакытка чейин каршылык көрсөтүүсүн токтотуп, ортодогу каршылашуунун багыты башка тарапка ооп кеткен болчу. Бир нече жылдар бою жигердүү күрөшүп келип, болгондо да ал күрөштөрдөн ийгиликти багындырган учурлары бир топ болуп, бирок азыр эми Сибир кыргыздары каршылык көрсөтүүсүн кайра күтүүсүздөн токтотуп койгондордун себеби эмнеде? Кантсе да москвалыктарга жылдап каршылык көрсөтүү кыргыздардын күчүн алсыратып салган эле. Ал эми ошол эле кезде тескерисинче орустардын күчүнө күч гана кошулуп турган. Бир четинен аларда жарандык согушту аяктап, Романовдордун башкаруусундагы жаңы династиясы орноп, тактыга Михаил падыша отургузулган мезгил болчу. Көп жылдык башаламандыктан кийин бир аз тынчтанышып, жок дегенде кандайдыр бир туруктуулук орногон. Ошондой эле алардын тышкы шарттары да өзгөргөн болчу. Бирок Сибир кыргыздары үчүн анысынын пайдасы тийген эмес. Ал кезде кыргыздардын үстүнөн бийлик жүргүзүүнү улантууга камынган Алтын хан үчүн да абал татаалдашып кетет. Бир эле учурда көптөгөн каршылаштар менен согушкан Алтын ханга душмандары ар тараптан кол салып кирет. Ошондуктан мындайда кыргыздардын орустар менен болгон күрөшүнө жардам берүүдөн ага эч кандай пайда жок болчу. Ал тескерисинче жуңгурларга каршы чыгуу үчүн орус падышасынан жардам сурап, алар менен болгон тынчтыкка ыктаган.
Алтын хандын кыргыздарга жардам бергиси келбегени мындай турсун. Эгер кыргыздар орустарга болгон жортуулун уланта беришсе, анда кыргыздарды катуу талкалайбыз деп коркуткан. Ошол учурдагы жагдайды карап көрүп, кыргыз бектери күч топтоп алуу үчүн аларга тыныгуу зарыл экенин түшүнүп, убактылуу чегинип турууну туура көрүшөт. Сибирдеги орус бийлиги акырындык менен алдыга жыла берүү тактикасын карманышкан. Алар адегенде кыштымдар аймагына, андан кийин кыргыздардын жерлерине чеп курушкан. Кыштым аймактарына Красноярск, Кузнецк, Ачинск, Мелекск чептерин курушкан. Кузнецк чебин 1618-жылдын жай мезгилине чейин тургузуп бүтүрүшкөн. Бул албетте кыргыз бектеринин кызыкчылыктарына каршы келгендиктен алар чептерге чабуул коюшкан. Бир нече жылдан кийин 1621-жылы Чулым дарыясынын боюндагы чепке кыргыздардын жортулуу болгон. Чабуулду Карабек жетектеген. Бирок жортуулдун жүрүшү көздөлгөндөй болбой, бек анын аялы жана балдары туткунга түшүрүлгөн. Томск аскер кызматчылары тарабынан 1616-жылы баш ийдирилген. Ант берүүгө алып келинген кыргыздар 1620-жылга чейин москвалыктарга баш ийип, андан соң Алтын хандын тарабына өтүп, орустарга ясак төлөөдөн баш тартышкан. Мурда Кузнецк аскер кызматчылары басып алган Сагай татарлары да ошондой чечимге келип, орустарга ясак бербейбиз деп чыгышкан. Эске алчу нерсе, кыргыздар Алтын ханга ясак төлөп турган мезгилинде кыргыз бектеринин ички иштери Алтын хандын бийлигинен эркин болгон. Бир катар учурларда тышкы иштерде да өз алдынчалык болгон. Маселен, 1619-жылы кыргыздар Москвага өз элчилигин Алтын хандын элчилиги менен бир эле убакытка жөнөтүшкөн. Минтип күчтүүлөрдүн курчоосунда туруп, бирок өз маселелерин өзүнчө чече билүү чоң саясий чеберчиликти жана эпчилдикти талап кылган. Кыргыз бектери тарабынан көп жылдар бою тилин жана ыгын таап пайдалануунун саясаты жүргүзүлгөн. Адегенде Орусия падышалыгы менен Алтын хан мамлекетинин ортосунда, андан соң Орусия падышалыгы менен Жунгариянын ортосунда, орустар менен Алтын хандын ортосунда тандоого туш болгон кыргыз бектери эгер оруска болгон көз карандылыкты кабыл алышса, анда өз алдынчалыктарын толук жоготушарына, ал эми Алтын ханга баш ийишсе, ал тургай ясак төлөшсө дагы кайсы бир деңгээлде көз карандысыздыгын сактап калышарына көздөрү жеткен. Кыргыздардын каршылык көрсөтчү дем күчү биротоло өстү деген ойго жетеленүү бекер нерсе. Алар болгону эң мыкты ыңгайдын учурун күтүп, шарттарын даярдап, каршылашуунун башка бир түрлөрүн колдонууга киргизип, тажрыйба топтоп, тыныгуу мезгилинде өздөрүн күч кубатка толтуруп турушкан. Кыргыздар качан болсун башка элдерди азгырып, орустарга каршы алар менен биригүүгө үндөшчү. Бул тактика албетте дайыма эле ийгиликтүү боло берген эмес. Маселен, 1916-жылы кыргыздар Тюлькин татарларына биригүү өтүнүчү менен кайрылышканда, алар бул сунуштан баш тартып коюшкан. Бирок негизги күрөш али алдыда болчу. Тыныгуу учурунда Сибир кыргыздары алардын жолун баштаган бектер менен тактика жагын өркүндөтүшкөн. Ошон менен бирге москвалыктардын башкаруусуна нааразы болгон элдин башын бир жерге бириктирүүнүн маселеси куруштурган. Орус-кыргыз мамилелериндеги окуялар ыкчам өнүгүп, 17-кылымдын 20-жылдарынын башынан тарта Москва падышалыгынын бийликтери өздөрүн Сибир кыргыздарынын толук кожоюндарыбыз деп эсептешине алып келген. Мунун өзү москвалыктар үчүн эми монополияга жана ясак жыйноого укук бардай сыяктанган. Бирок Сибир кыргыздары муну таптакыр кабыл албастан өз иш түзүмдөрүн жүргүзө беришкен. Ошол эле учурда кыргыздар Алтын хандан убада кылынган жардамды жана коргоону күтүп, ошондой эле орустарга жунгарлар кол салат деген үмүттө турушкан. Колдоо күчү камсыздалганына күн мурунтан ишенип алган Сибир кыргыздарын башкача бир дымактуу улуп алышып, орустарга каршы жигердүү чыгууга ар кандай элдерди күн өткөн сайын улам көбүрөөк үгүттөп жатышты. Ошентип 1621-жылдын жаз айларына карата басагырлар, кызылдар, кученгуттар жана башка элдер москвалыктар менен душмандаша баштаган. Ошол эле жылы орус таасиринен модарлар да кутулушкан. Томск старшындарынын ою боюнча буга арга табуу мүмкүн болгон эмес. Анткени Томскиде ал кезде аз гана 280 кызмат адамы иштеп, алардын 50-сі болсо туруктуу иш сапарларында жүрүшкөн. Томскинин өзүндө болсо коркунуч менен дүрбөлөңдү пайда кылып, 1621-жылдын мартында кыргыздар чепке кол салышат экен. Алар менен кошо кызылдар, браттар, кашан ичинде буряттар, маттар, саяндар жана башка жерлерден келишкен адамдар да кол салышат экен деген ушак айыңдар жүргөн. Кыргыздарды Кузнецк менен Томскиде чабуул коюшат деген күтүрүү болгон. Сибирдеги орус бийлигине кыргыз бектеринин дооматтары жана даттануулары барган сайын көбөйгөндөн көбөйө берген. Алар дооматтарын ортомчулардан,
анын ичинде бухаралык соодагерлер аркылуу Томскиге жеткирүүгө аракет кылышкан. Даттанууларында кыргыздар 1620 жылы Алтын хан менен согушууга жардам берүү үчүн орустарга кайрылгандарын, бирок жардам көрсөтмөк тургай орустар кайра аларга каршы согушка аттанып, кыргыздын элчиси Женчте зынданга салышканын айтышкан. 1621 жылы өздөрүнүн адаттагы тактикасын пайдалануу менен аскер кызматындагы орустар кайрадан кыргыз жерлерин басып кирип, ал жакка Мелеск чебин кура башташкан. Кыргыздарды талкалаган москвалыктар көптөгөн туткундарды, малдарды алып кетип, анысы аз келгенсип туткундар үчүн берилген төлөмдү алып туруп, бирок аларды кое беришпей, алдамчылык жолуна барышмак. Ал эми кыргыз бектери ясак төлөгөнгө да, айткандарын аткарганга да убада беришип, аялдарды жана балдарын бошотууга берилген төлөм үчүн аларды кайтарып берүүсүн суранбады беле. Ошентип кыргыз башчылары ар түрдүү ыкмаларды колдонушту. Олку солку болуп тургандарды үгүттөөдөн жана союздарды түзүүдөн баштап, саясий жана дипломатиялык көрүнүштөгү ыкмаларга чейин, булардын баары Эренектин кийинки алдыдагы иштери үчүн дагы бир чоң сабак болгон. Кыргыздардын катуу наразычылыгынын пайда болгону падышалык жалыйына төлөп берүү азгырыгы менен алардын бектерин Томскиге алдоо жолу менен алып кетишип, буга чейин алардын тукумунан Томскиде барымтадагылар бар экенине карабай, ишенчээк бектерди алдап, аларды да аманат туткун катары кармап тургандары болгон. Томскиде болсо такыр башкача ой жорушуп, мунун баары 1620 жылдан соң кыргыздар жапырт монголдор менен калмактар тарапка өтүп кеткенден кийин башталды. Москвалыктар ошондон улам кыргыздарды душман деп эсептеп калган. Эми мүмкүн болушунча аларга колдоо бар каражаттар менен зыян келтирсе болот жана ошентиш керек дешкен. 1622 жылдын июлунда кыргыздар Кузнецк уездине кол салуу жүргүзүп, Ачинск болуштугун аңгыратып салышкан. Ошондой эле, эгерде алардын карабегин бошотушпаса, анда калмактарды орустарга каршы чабуул койдуртуп, Томск жана Красноярск уезддер менен согуша башташарын айттырып, муну колго түшүрүлгөн Томск шаарынын тургуну аркылуу Томскиге жеткиришкен. Кыргыздар ушунусу менен да орус старшындарына көбүрөөк кысым көрсөтүүгө аракет кылышкан. Орус бийлиги Карабекти Томскиде барымтада кармап, жана аны азыр бошотууга мүмкүн эместигин, кыргыздардын чыккынчы болуп турганынан улам экенин, ошондой эле Карабектин ордуна барымтага башка киши берилиши керектигин айтышкан. 1622 жылдын ноябрына карата кырды ал чыңалып кетет. Кыргыздар бүткүл болуштук боюнча тубаларды, модарларды жана кыштымдарды чогултушат. Биргелешкен жүрүштөр үчүн даярдыктар жүрөт. Бирок олуттук агылышуулар 1624 жылы гана башталып, орустардын алсыздыгын сезип калышкан Сибир кыргыздары жана алардын бектери Тайманбаста, Чечкиндүүдө аракеттерге өтүшөт. Күрөштүн жүрүшүн эми чоң отряддар менен колго алышып, өз тактикасын карманган кыргыздар инфраструктураны талкалап, Томск уездине чабуул жасап, орустардын бир катар айылдарын кыйроого учуратып, өрттөп, малдарын айдап кетишет. Томскиден аларга каршы падышанын кызмат адамдарынын отряддары аттанып, аларга согушка киришет. Бирок малдарын кайтарып ала алышпайт. Талаада иштеп жаткан орустардын баары өлтүрүлүп, жылкыларынын баары айдалып кеткен эле. Кийин кыргыздар өздөрүнө жөнөтүлгөн элчилер менен эсептешип отурган эмес. Бирин өлтүрүп, экинчисин болсо тоноп туруп, кыргыздардын күчү тууралуу айта барсын деп, аны атайып бошотуп жиберишкен. 1625 жылы болсо, тубалар мурдагы конуштарын ташташып, кыргыздарга кошулуп, муну менен күчтөрдүн биримдигин ачык көрсөтүшкөн. Бирок кыргыздардын душмандары да кол кошуруп отурушкан эмес. Белгилей кетүү керек. Сибирдеги орус бийлиги тарабынан согуштук аракеттер гана эмес, арине психологиялык согуш деген башка ыкмалар жана амалдар да колдонулган. Маселен, старшындар кыргыздардын чабуулдарына жооп кылып, жазалоочу экспедиция уюштуруу шаарын ушак кылып таратышкан. Анысы чын болбосо да өз таасирин тийгизген. Жана ошондон соң кыргыздар сүйлөшүүлөр үчүн Томск шаарына чакырылган. Кийинки жылдары кырдаал бардык фронттордо курчуй баштаган. 1628 жылдын 26 июлунда кыргыздар качалар менен бирге Красный Ярга чабуул коюшуп, бирок аны ала албай кайра артка чегинишкен. Ошол эле жылы чеп курулуштарына кача татарлары ишке тоскоол болууга, ал тургай орустарды кууп жиберишке аракет кылышкан. Саяга аларды ошол убакта Томскиге каршы көтөрүлгөн кыргыздар тукурушкан. Кыргыздардын аракетине жооп кылып Дубенский 1628 жылдын 16 августунда атаман Кольцовдун отрядын жиберип, козголоңчуларды талкалап, көптөгөн туткундарды жана малдарды Красноярскиге алып келет. Ал эми 1628 жылдын декабрында Дубенский алыстанып калган кыргыздарга ясак жыйноочуларды жөнөтүп, алардан 100 суусар алдыртат. Кезектеги жортуулдан кийин колго түшкөндөрдүн арасында
Кыргызбегинин улгайып калган байбичеси Кулеранын бар экени дайым болгон. Дубенский ушул байбичеден улам кыргыздар кол салуудан алыс болуп, падышалык бийликти кайрадан таанышат деп ишенген. Старчындар өжөрлүк менен кыргыз бектерин Красноярскийге сүйлөшүүлөргө чакырып, аларга падышанын жалыйнасын убада кылышкан. Бирок сүйлөшүүгө келгендердин баарын орустар барымтага алып жатканын билгендиктен, кыргыздар алардын убадаларына ишенишкен эмес. Буга Томскиде барымтада кармалып жатып жок кылынган кыргыз беге Каранын мисалы жетиштүү. Ошол эле учурда Томск жана Красноярск старшындарынын ортосунда кыргыздардан ясак чогултуу боюнча өз ара талаш тартыш күчөгөн. Көрсө бул жакта деле биримдик жок болуп, мамлекет үчүн болгон күрөштөн да жеке кызыкчылык үчүн күрөш жүрүп жаткан болот. Он жетинчи кылымдын 10-20 жылдары Сибир кыргыздары менен Сибирдеги орус бийлигинин ортосундагы мамилелер катуу чыңалууда турган. Куралдуу кагылышуулар тигил же бул тараптын жеңиши менен алмак-салмак болуп турган. Момчабек менен Эшейбек каршылык көрсөтүү тажрыйбасын топтоп, өздөрүнүн тактикасын өркүндөтүшкөн. Согушу жагынан эки тараптын кандайдыр бир тең салмактуулугу орноп, биринин мисалы москвалыктардын күчү менен басып алууга мүмкүнчүлүгү жок болсо, экинчисинин кыргыздардын толук жеңип чыгуусу үчүн айрым каражаттар жетишсиз болгон. Бул да тигил да тарап көйгөйдү чечүүнүн жолдорун азаптанып издешкен. Кыргыздардын активдүүлүгүнөн жана алардын башка элдерди күрөшкө аралаштырганынан улам 17 кылымдын 20 жылдарынын аягы Сибирдеги орус бийлиги үчүн олуттуу сыноо болгон. Ал дерсе москвалыктарды толук кыйроого алып келиши мүмкүн эле. Сибирдин белгилүү тарыхчысы Миллер ошондогу кырдаалга мындайча баа берген. Бул коркунуч улуу кудурет күч менен гана токтотулуп калган. Орустар мынчалык көп сандагы душмандарга туруштук бере алмак эмес. Орустарга эң бир утуштуу болгон нерсе алардын душмандары өздөрүнүн күчтүү экенин билген эмес жана жетишерлик деңгээлде биригип кете алышкан эмес. Болбосо кыртышы даяр болуп калган. Буга чейин көп жолу айтылып келген тышкы душмандардын колдонуусунун аркасы менен жалпы элдик көтөрүлүш орустарды эң бир кайгылуу кесепеттерге алып келиши мүмкүн эле. А бирок Миллер ал окуялар кантип келип чыгышы мүмкүн экенине түшүндүрмө бере алган эмес да, кудуреттүү күч гана токтотуп калганы менен чектелип калган. 17 кылымдын 10-20 жылдары Эренектин ататеги Номча менен Эшейбектин башкаруу доору аяктап бараткан. Душманга каршы туруудагы тажрыйбаны, билимди, жөндөмдөрдү, ыкмаларды топтоонун татаал процесси улантыла берген. Соңку окуялар көрсөткөндөй, ушунун баарын Эренек жигердүү пайдаланып, жеңилүүлөрдөн өзүнө сабак алып, жеңиштерден болсо тыянагын чыгарган. Эренектин балалыгы жана жаштыгы 17 кылымдын 30 жылдарында кирип келди. Бул жылдар китептин башкы каарманы Эренектин ысымы менен түздөн түз байланыштуу болгондуктан, көрсөтүлгөн мезгил биздин окуя баяныбыз үчүн өзгөчө маанилүү. Тилекке каршы тиешелүү документтердин жок болгондугуна байланыштуу биз Эренектин туулган күн жылын так айта албайбыз. Белгилүү фактыларга жана окуяларга таянуу менен Болочокбек кайсы мезгилде төрөлгөнүн гана болжолдуу түрдө эсептесек болот. Эгер анын 17 кылымдын 50 жылдарынын аягында бек болуп турганына таянсак, анда 30 жылдардын орто чендеринде төрөлгөн десек болот. Албетте, маалыматтын жетишсиздиги кашкайган чындык болуп тургандыктан, колдо бар нерсебиз менен гана аракет жүргүзүүгө туура келет. Эренектин өмүр таржымалын изилдөөдөгү дагы бир кыйынчылык анын балалыгы жана эрезеге жеткен чагы тууралуу эч кандай булактардын жоктугу. Ал жөнүндөгү алгачкы маалыматтар ал бек болгонунда гана пайда болгон жана ага чейин эмне болгону түздөн түз Эренектин өзү тууралуу документалдуу булактар жок. Мындайда кандай кылуу керек? Биздин көз караштан алганда ылайыктуу жолу төмөнгөдөй болушу мүмкүн жана болууга тийиш. Эренектин бала чагындагы жана эрезеге жеткен кезиндеги мезгилдерде болуп өткөн баардык коомдук саясий өңүттөрдү, фактыларды, окуяларды карап чыгып, мунун баарын ал кийин өзү күбө боло алчу окуялар менен салыштыруу керек. Мындан улам анан бектин балалыгы, эрезеге жеткен кези кандай шарттарда өткөнүн аныктоо менен ал күбө болгон окуялардын анын өзүнө, инсан катары калыптанышына кандай таасир эткенин жыйынтыктап чыгарсак, жана келечектеги иштеринин тамыры ошол жактабы жокпу түшүнүп алсак болот. Адамдын кулк мүнөзүнүн, анын келечектеги жүрүм турумунун пайдубалы көп жагынан дал ушул балалык жана өспүрүм куракта түптөлөрүн, ал эми балалык психологиялык жаракаттарын, сар санааларын, азаптуу түйшөлүүлөрүн адатта адамдар өмүр бою өтө аярлоо менен ала жүрүп,
оозуна чейин толтурулган чөйчөктөн кымындай да тамчылар тамып кетпесин дегендей сактык менен карап жашашаарын окурмандар түшүнөт деген ойдомун. Ал эми акыл эс топтолгон жаш курагына жеткенде адамдар жашоосунда болуп өткөн жаркын учурларына ой күчү аркылуу кайрылышат. Анткени эс тутум бул эскерүүлөр гана эмес, ал биздин эң катаал сотубуз жана устатыбыз дагы. Ошондуктан биз дагы ушул ыкманы кармануу менен эренектин балалык жана өспүрүм кезинин тереңине сүңгүүгө, анын келечектеги иш аракеттеринин жүйөлөрүн түшүнүүгө аракет кылабыз. Кантсе да ал коомдон, үй бүлөсүнөн обочо жашоо эмес, ошол коом жана ошол үй бүлөсү өз башынан кечирген нерселерди алар менен бирге көрүп билген. Ошол эле учурда ал эл бегинин уулу болгондуктан көптөгөн уруулаштарына салыштырмалуу окуялардын маңызын түшүнүүгө жакын болгон. Мурунку жылдарга караганда 17-кылымдын 30-жылдары Сибир кыргыздары үчүн көп жагынан бир топ татаал болгон. Бул жигерде өнүгүп жаткан Сибир Алп оюнунун алкагында болгон бир катар жагдайларга байланыштуу. Сөзүбүздү Сибир кыргыздары менен Москва падышалыгынын мамилесинен баштайлы. 17-кылымдын 30-жылдарындагы окуялар эки тарап үчүн тең 10 жыл бою бири-бирине жасаган согуштук жортуулдар, жеңиштин бирде бар, бирде жогуна жеткирген айыгышкан кагылышуулар, туткундарды жана мүлктөрдү басып алуулар менен мүнөздөлөт. Алсак, 1630-жылы кыргыздардын Красноярскиге болгон чабуул уланган. Бул жолкусунда кыргыздардын отряды анча чоң эмес болгондуктан алар чепти ала албай калып, өздөрүнүн күчүн Ясак элдерине көрсөтүшөт да шаар тургундарынын уйларын, жылкыларын айдап кетишет. Ошондон көп өтпөй Красноярск уездиндеги кыргыздардын кезектеги дагы бир жортуулу болуп өтүп, алар красноярскилердин жек көрүүсү менен каардануусун ого бетер күчөтүшөт. 1633-жылдын сентябрында болсо кыргыздар Кузнецк уездине чабуул кылышат. 1634-жыл москвалыктарга каршылашкан өзгөчө жыл. Орус бийлигинин эс учун жыйнап алуусуна жеткирбеген кыргыздар кайрадан Красноярскиге жакындап келишет. Шаардын өзүнө кол салбастан алар жеке күчүн гана демонстрациялап, муну менен коркунучту жайылтып, шаардын тегерек четине олуттуу зыян келтирүү менен шаардыктардын акыркы уйлары менен жылкыларын айдап кетишет. Ошол эле учурда дагы эки кыргыз беги куралчан адамдар менен Томскиге жана болуштуктарга жакындап, Чулум менен Иустун чет жакасына бир топ зыян келтирип, Кузнецкти да көңүлдөн сырт калтырышкан эмес. Ал эми 1635-жылдын сентябрында Эшейбек Кузнецк чебине жортуулга чыгып, чоң олжолорго ээ болуп, малды айдап, эгиндерди кыйратып, падышанын кызмат адамдарын жана жер иштеткен дыйкандарды өлтүргөн. Башкача айтканда, Эшей өзүнө көндүм болгон тактиканы колдонуп, инфраструктураны жана тамак-аш корун жок кылган. 1635-жылдын сентябрында кыргыздар Томскидеги окуялар менен катар Красноярскини да көз жазында калтырышкан эмес. Чабуул ыкмалары мурункудай эле болуп, коргоосуз турган жердегилердин баарын жок кылышып, буудай менен чөптү өрттөшкөн. Сибирдеги орус бийлиги ушул жылдар аралыгында Сибир кыргыздарына каршы жүргүзүлгөн бир нече жортуулдарды жабдып берип турушкан. 1630-жылы февралда Красноярскиден кыргыз жергесине атаман Злобинский баш болгон куралдуу отряд жөнөтүлгөн. Аскерлер бир нече улустарды талкуулоого жетишип, туткунга түшкөн жергиликтүү бектердин аялдарын жана балдарын өздөрү менен кошо ала кетишкен. Туткундардын арасында туткундан качып кетүүгө жетишкен Коянбектин уулу да бар болчу. Аны калчалар кармап алып, кайрадан орустарга өткөрүп беришкен. Старшындар жаза катары бардык качкындарды өлүм жазасына өкүм кылышкан. 1630-жылдын жазында Ясак төлөгөн айрым кыргыздардан Томскиге чабармандар келген. Красноярскиде бул маалымат албетте кыжырданууну жараткан. Себеби Красноярск менен Томскинин ортосунда кыргыздардан Ясакты ким чогултуу керектиги тууралуу айыгышкан күрөш жүрүп турган. Күрөштүн эмне үчүн жүргөнү түшүнүктүү. Ясак жыйноого өздөрүнүн гана укуктуу болуусу старшындардын жеке байышына шарт түзгөн. Красноярскиликтер кыргыздарды коркутуп үркүтүп, эгерде Красноярскиге Ясак төлөшпөсө, анда от жана кылыч менен келишерин убада кылышкан. Мындай жагдай жумшак айтканда кыргыздарды өтө таң калтырган. Адегенде араңарда ким башчы экенин чечишип алгыла да, анан бизге дооматыңарды айткыла. Ал ортодо Сибир кыргыздарынын чептерге койгон удама-уда чабуулдарынын ийгиликтери москвалыктардын коркунучун ого бетер күчөткөн. Кыргыз бектеринин көздөгөнү болсо дал ушул болчу. Мисалы 1630-жылдын апрелинде Томск тургундары кыргыз бектеринин бири шаарга келе жаткандыгын угуп, анын артынан кыргыздардын кезектеги жортуулу боло калчудай үрөйлөрү уча күтүүдө болушкан. Элдер ошентип тынымсыз сарсынада жана мына бир кырсык баса калчудай болгон коркунучта жашашкан. Мына ушундай коогалаңдуу мезгилде карапайым элдин үчүн алган ар кандай айын кептер кеңири жайылып турган. Шаар чебинин тургундарына түмен тараптан кабарлар жетип, Ермак атаман тууралуу татарлардын кеп кылышкандары жана жакын арада баар өзгөрөрү, орустар жөнүндө Сибирде эч нерсе угулбас болору жөнүндө айтылып жатты. Кимдир бирөө болсо колунда жаасы жок эле жебени кармап чаап келаткан атчанды көргөн эмес. Ал көрүнүш көтөрүлүштүн башталарын билдирип турган белги болчу.
Кыргыздардын дайымкы жортулдары Красноярскинин тургундарын да дүрбөлөңгө салган. Шаар тургундарынын эч кимиси коопсуздукту сезе алган эмес. Ошол эле учурда эч нерсеге карабай жер айдап, эгин себүү да зарыл эле. Мунун баарын кыргыздар да билишкен. Ошондуктан күзүндө талаада эл көп болгон убакта дыйкандар коргонусу жок, бейгапар турган учурда кол салышкан. 1635-жылы тынымсыз жортулдардан улам красноярскийлердин аргасы түгөнгөн. Ал жерде формалдуу түрдө 300гө жакын аскер кызматчысы болгон. Ал эми иш жүзүндө болсо 250дөн ашкан эмес. Алардын 1/3 бөлүгү дайыма иш сапарында жүргөн. Мындан улам талаада иштегендерди коргоого, анан калса душман менен ачык салгылашууга күч жок болгон. Красноярскийликтер борборго эгерде алардын санын жергиликтүү шарттарга ылайык көбөйтүү мүмкүн болсо, анда шаардан таптакыр чыгып кетүүгө буйрук берилсин деп жазышкан. Башкача айтканда, кыргыздар красноярскийликтерди ушунчалык айласы курган жашоого жеткиргендиктен, алар эптеп эле аман калыш үчүн шаарды таштап чыгып кетүүгө дайын турушкан. Красноярск тургундарына Томскиден жардамдын келиши күтүлгөнү менен, бирок ал жакта да адамдардын саны жетишсиз эле. Шаардын күчтөнгөн жана анын кыргыздарды сестентип турган абалына жеткириш үчүн Красноярск старшындарына убакыт керек болгон. Бирок кыргыз жортулдарынын жеңиштүү ийгиликтеринен жана Эшейбектин үзүрлүү жүрүштөрүнөн улам Красноярск такыр эле жок болуп кетчүдөй жагдайга ооп калган. Кыргыз бектеринин ийгиликтүү тактикасы, башкача айтканда, аскерий чабуулдар менен жеке күчүн демонстрациялап жорулуштурганы, инфраструктураны талкалаганы, мунун баары өз жемишин берген. Кыргыздар өздөрүнүн кызыкчылыктарын коргоо үчүн чечкиндүү түрдө акырына чейин күрөшүүгө даяр экендиктери айкын көрүнүп турган. Сибирдеги жагдайдын туруксуздугу эми Москвадагы борбордук бийликти да тынчсыздандырбай койгон жок. Алар бул көйгөйдү кандайдыр бир жол менен чечүүгө тийиш болчу. Акыры толук кандуу түрдө үч колдонуу жолу тандалып, 1635-жылы тынчы жок кыргыздардын аракеттерине жооп кылып, орус бийлиги Тухачевский жетектеген жортулду уюштурууну чечет. Бирок жүрүш дароо болбой кармалып, 6 жылдан кийин гана 1641-жылы ишке ашат. Минтип, орус бийлигинин жортул уюштуруудагы аракеттеринин өзү эле алардын Сибир кыргыздарына каршы чабуулга өтүүдө олуттуу көйгөйлөрү бар экенинен, душмандын күчүн жана таасирин моюндап жаткандарынан кабар берет. Москва бийлиги көйгөйдү дипломатиялык жол менен чечүүгө да аракет кылып, бул үчүн кыргыздарга Алтын хан таасир этсин деп ага Томск, Тобольск жана Москвадан бир катар элчиликтерди жиберет. Алтын хан болсо өжөр элди орус бийлигинин астына кайтып келүүгө көндүрүү үчүн кыргыздарга Лама Даппаны, Мерген Ланзаны жөнөтөт. Кыргыздардын ийгилигин көргөн соң, мурда орустарга берилген айрым татарлар олку-солку болуп, бирок эми кыргыздардын алдыдагы жеңиштерине ишеним артып, кайра алар тарапка өтө башташкан. Ошол эле учурда кыштымдардын кээ бир уруулары да кайрадан кыргыздарга ооп кеткен. Ошентип, 30-жылдары Сибир кыргыздары өздөрүнүн уюшкандыгы менен каршылык көрсөтүүсүндө олуттуу ийгиликтерге жетишип, буга Эшейбектин салымы зор болгон. Рас, ал тургай кыштымдар да алардын кол алдына жигердүүлүк менен кайтып жатышкан соң, ийгиликтин жебеси кайрадан кыргыздар тарапка бурулгандай сезилген. Бирок, мына, каргашалуу 40-жылдар кирип келди. Түзүлгөн кырдаал Москва падышалык бийлигин катуу тынчсыздандыргандыктан, алар ошол жактан аскерий жортулду уюштурууну тездетишет. Дал ушул мезгилде биз болжолдогондой, мурдагы тестиер Эренек өз айланасында болуп жаткан окуяларды аңдап түшүнө турган куракка жетип калган. Ал ошол кезде эмнелерди көрүп, эмнелерге күбө боло алды экен. Ал убакта кыргыз жеринде эмнелер болуп жаткан. Уюштуруу иштери созулуп жүргөн Тухачевскийдин Сибир кыргыздарына каршы жортуулу дал ушул мезгилде башталган. Тухачевский 1640-жылдын 1-сентябрында Тарадан Томскиге жөнөп кеткен. Анын аскер отряды ошол жерден чогулмак. Бирок Томскиге келгенден кийин анын жоокерлери үчүн старшындар кышкы кийимдерди даярдашпаганын, тамак аш, жылкылары начар экенин билет. Мындай көрүнүштөн улам ал Москвага падышага кабар жөнөтүп, өз кабарында Сибирдеги старшындардын падышанын ишин ойлобой, жеке мал мүлкү жөнүндө гана кабатырланышаарын билдирет. Ошону менен жарыяланып калган аскердик жүрүштү кийинки 1641-жылга калтырууга туура келет. Бул арада Тухачевский өз жортуулдугуна кылдаттык менен даярдык көргөн. Ал ошол кездеги Сибир үчүн таасирдүү болчу аскер күчтөрүн топтоп гана тим болбостон, адаттан тыш ыкмаларды колдонууну да чечкен. Кыязы кыргыз жоокерлерине психологиялык таасир этүү ишаратыбы ал 5 найзачылар ротасын түзүп, барабанчылардын, сурнайчылардын жана суу көтөрүүчүлөрдүн санын көбөйткөн. Мындай психологиялык чабуулдун сыры эмнеде эле? Ал кездерде шамалдын үнү, аттардын кишенегени гана болбосо, поезддердин күркүрөгү, самолеттордун жаңырыгы жана башка ашыкча дооштор дээрлик болбой, мезгилдер мемиреген тынчтыкта болчу. Ошондуктан Тухачевский душманды адаттан тыш катуу үндөр менен чочуткусу келген. 1641-жылдын 13-июнунда Тухачевскийдин колу Томскиден чыгып,
чеп курабыз деп жатышкан Абакан дарыясынын куймасы тарапка бет алат. Ошол эле жакка жол салып, Эшейбек баш болгон кыргыздар да аларга каршылык көрсөтүүгө аттанышат. 11-июлда биринчи салгылашуу болуп, 70 адамынан ажыраган кыргыздар жеңилип, кайра артка чегинишет. Тухачевскийдин отряды болсо Эшей менен Эженейдин улусуна жөнөйт. Жеңилүүгө дуушар болгон Эшейбек кашан ичинде жанында кыязы Эренек болгон. 130 адамын да туткунга алдырып, алардын көбү аялдар менен балдар болгон. Ошондой эле 150 төөдөн, 300 жылкыдан, көптөгөн буюм тайымдарынан жана башка нерселеринен ажырайт. Бирок эртеси эле 12-июль күнү кыргыз бектери каардуу чабуулга өтүшүп, жолундагы көрүнгөндүн баарын талкалашат. Орустар артка чегинет. Ошондо Тухачевский өз отрядын сактап калуу амалын жасап, колго түшүрүлгөн аялдар менен балдарды төөлөргө отургузуп, кыргыз жоокерлеринен коргонуш үчүн аларды тирүү калкан катары пайдаланат. Кыргыздар чегингендерди кысмактап, алардын артынан 2 күн бою жүрүшөт. Кыргыздын куралчан эркектеринин кербен артынан түшүп, бирок бала чакасынын, аялдарынын ыйын, онтогондорун угуп туруп жардам көрсөтүүгө айлалары табылбай турган жансыздар көрүнүштү элестетсе гана болот. Кайсы маалда кол салуу боло калат деген падыша кызматчылары да тигилерден көп эмес аргасыздыкта болушкан. Аргасыздыктын кербени ошентип 2 күнгө созулган эле. Андан соң кыргыздар өз элчилерин жиберип, шашылыш сүйлөшүүлөр үчүн орустар өз адамдарынан өкүл жөнөтүшүн өтүнүшкөн. Бектер орус падышасына ишенимдүү болууга даярбыз деп айттырып турганы менен Тухачевский аларга жообун бербей күттүрүп, убакытты созо берген. Ушул мезгилде анан Тухачевский күтүлбөгөн жактан сокко алат. Айласы куруп турган анын кызмат адамдары козголоң чыгарышат. 15-июль күнү алар Тухачевскийдин кызматында болуудан баш тартышып, жоодон түшкөн олжолорду тартып алышып, Тухачевскийдин өзүн өлүм менен коркутушуп, аны тоноп, андан соң Кузнецк тарапка жөнөп кетишкен. Козголоңчулар олжого туйтунуу башка кеп, жолдо баратып үйдү көздөй жок болуп кетүү башка кеп деп эсептешкен. Жыйынтыгында москвалыктар 1641 жылдын күзүндө кыргыз жеринен бир гана Ачинск чебин өз калыбына келтире алган. Тухачевскийдин жортуулу болсо Сибир кыргыздары үчүн каргашалуу кесепеттерди алып келген. Орустар оңой эмес зыяндарды келтирип, кыргыздар чоң жоготууларга учурашкан. Ал эми Ачинск чебин гана колго ала алгандыктан падышалык Россия үчүн жортуулдун жыйынтыгы арзыбаган нерсе болуп сезилиши толук мүмкүн. Бирок Тухачевскийдин жортуулунан 1 жыл өткөндөн кийин эле кыргыз жерине орус отрядынын жаңы жортуулу уюштурулуп, аны Кобыльский жетектеген. Отряд өз жүрүшүн Ачинск чебинен баштаган. Эшейбек жоокерлерин жана өзү менен биримдеш болгон уруулардын кыштымдарын ыкчам чогултуп, Кобыльскийдин отрядын көздөй бет алат. Көп өтпөй эки тарап айыгышкан салгылашууга киришип, кармаш күндүзгү саат 3төн баштап кечке чейин созулат. Бул каршылашууда үстөмдүк көрсөтүүгө күчтөрү жетишсиз болуп калып, Сибир кыргыздары жеңилип калат да, ошондон кийин орустун көз карандылыгын кабыл алууга жана ясак төлөөгө аргасыздан макулдук беришет. Ошентип Москва падышалыгы эми Сибир кыргыздарын ясак төлөөгө күч менен мажбурлайт. Ошондон кийин дээрлик чейрек кылым 1642 жылдан 1666 жылга чейин кыргыздар менен орустардын ортосунда эч кандай согуштук кагылышуулар болгон эмес. Чалагайым бейпилдик болсо да, айтор бейпилдик орногон эле. Кыргыздардын болсо өз эркиндиги үчүн уланткан күрөшү саясий тармактын өңүтүнөн башкага саясий жана дипломатиялык чөйрөлөргө өткөн. Ошентсе да Москва падышалыгынын бийлиги кыргыздардын өтө оор жагдайда калган абалына карабастан аларга болгон саясий басымын күчөткөн. Алсак 1646 жылдагы сүйлөшүүлөрүндө эле орус бийлигинин өкүлү кыргыздардын ант беришин жана барымтадагыларды өткөрүп берүүлөрүн талап кыла башташкан. Кыргыз башчылары ант берүүгө аргасыз болушкан. Ант бергендердин арасында Эшейбектин бир тууганы Эренектин агасы да болгон. Ошол эле учурда 1641-1642 жылдары болуп өткөн окуялардан кийин кыргыз бектери орус чектерине болгон жортуулдарын токтотуп, тактикасын өзгөртүп, Орусия алардын укуктарын юрт талааларынын укуктары менен теңдештирип берүүсүнө жетишүү үчүн аракет кылышкан. Бирок ясактан ажырагысы келбеген орус бийлиги мындан баш тартып койгон. 1648 жылы жаңы элчи болгон Гречин башка бектерди да ант берүүгө алып келет. Орусиянын Алтын хандын жана жуңгарлардын үчөөнүн кысымында калган кыргыз бектери ал мезгилдин болгон бүткөн жагдайын жана өздөрүнүн абалын эске алып, Орусия менен болгон мамилени чыр-чатакка чейин жеткирбөөгө аракет кылышкан. Жабыккан, азапты тартып алсырап калган кыргыздар аскери жактан өздөрүнө салыштырмалуу кубаттуу болгон күчкө аргасыздан баш ийишкен. Эшейбек үчүн алардын бул көрүнүшү алсыздыктан, анан калса коркоктуктан эмес, өзүнүн элинин бар болуп жашап кетиш маселесинен улам болгон. Тухачевскийдин отряды Эшейбектин уулусуна ал турган жерге кол салган мезгилде, ал жакта анын уулу тестер жаштагы Эренектин бар болушу мүмкүн деп өзүбүз үчүн ушул жерден белгилеп алалы. Демек,
Эренек бул трагедиянын бардык үрөй учурган көз ирмемдерин, согушту, канды, өз уруулаштарынын Алтургай курбалдаштарынын өлүмүн жана туткунга түшүшүн өз тагдырынын жазмышы аркылуу башынан өткөрүшү керек болгондур. Бул окуялар дал ошол өтө оор мезгилдер. Эренектин тестиер кезинен тарта анын эс тутумунда терең орнуп калышы керек болгондур жана тийиш болгондур. Анан калса ошол убактагы азап тозокторду көтөрүү чоң адамдарга да оор болуп турганда борбу эти кат элек бала тууралуу эмне айтууга болот? Орустар менен кыргыздардын ортосуна чалагайым бейпилдик орносо да кыргыз жеркесине бейпил жашоо келе калган жок. Тухачевскийдин жортуулунан кийин кыргыздарга жардам бермек шылтоосу менен ал жакка 1642-жылы Алтын хан кайтып келет. Айтымында Тухачевскийден жабыр тарткандар ага кайрылып, орустардан коргоо берүүсүн суранган эмеш. Чындыгында болсо анын минтип жардам шылтоосуна жамынып кирип келиши катардагы жортуулу болгон. Алтын хан кыргыздарга зордук зомбулугун көрсөтүп, аларды талап тоноп, ясагын чогултуп алып кетип калган. Сибир кыргыздарын тигинтип орус отрядынын чоң күчүнөн жеңилип калган аз келгенсип, эми булар текеберлиги менен өз кордугун салып басып кетишет. Кыргыздарды баскан кырсыктар жана азап тозоктор ушуну менен эле бүтүп калбай, көп өтпөй аларга жуңгарлардан сок курулат. Жуңгар ханы кыргыздын ясак төлөөдөн баш тарткандыгына жооп кылып, 1644-жылдын жазында аларга каршы куралдуу отряд жиберет. Бул жолу кыргыздар Алтургай орустардан жардам жана коргоо сурашкан. Бирок алардан эч кандай жооп болгон эмес. Кыязы кыргыздар эч кимден жардам күтпөстөн өздөрү күчтүү, өздөрү кубаттуу болуп, өздөрүн коргошу керектигин так ошондо түшүнүшсө керек. Буга чейин айтылып өткөндөй 30-жылдардын ортосунда саясий майданда жаңы мамлекет Жуңгар хандыгы пайда болгон. Мунун өзү Алтын хан менен жуңгарлардын ортосундагы күрөштүн күчөшүнө алып келген. Бул 30-жылдардын экинчи жарымында болуп өткөн. Ал эми 1640-жылы кыргыздардын бир бөлүгү жуңгарларга ясак төлөп калган. Жуңгарлардын жаңы мамлекеттик түзүлүшү пайда болгонго чейин кыргыздарга үстөмдүк кылуу үчүн Алтын хан мамлекети менен Орусия мамлекети күрөшүп келген болсо, эми дагы бир оюнчу пайда болуп, кыргыздар үчүн кырдаал ого бетер оорлошуп кетет. Бир жагынан алганда кыргыздар үчүн коргоочу тандоо мүмкүнчүлүгү да түзүлүп, кийинчерээк алар мындай шарттан пайдаланышкан. Башкача айтканда, өздөрүнүн кыштымдары аларга карата кандай мамиле жасаса, кыргыздар да иш жүзүндө аларга окшоп алсыз колдоочуларды күчтүү колдоочуларга алмаштырышкан. Жуңгар башкаруучусу Батур-хан Москва патшачылыгына карата өтө кылдат саясатты жүргүзүп, кандайдыр бир аскери жүрүштөргө москвалыктардын кыжырын ойготуп албайын деп абайлаган. Мисалы, Көчүм хандын мураскорлору ага орус шаарларына каршы биргелешкен аракеттерди көрүүнү бир нече жолу сунушташкан. Бирок ал дайыма бул сунуштардын баарын кескин түрдө четке кагып турган. Жуңгарлардын да Москва патшалыгынын да активдүү чабуул саясатын жүргүзүү үчүн күчү жетпегендиктен алар өз чек ара коопсуздугун камсыз кылуу менен алектенишкен. Андыктан эки тең хандык бийликти гана чыңдоого кызыктар болгон жагдай келип чыккан. Ошол эле учурда Москва бийлиги бара-бара хандарды көз карандылыктагы башкаруучуларга айландырууну көздөп, аларды ясак жөнөтүп туруучулар катары көргүсү келген. Бул арада Сибир кыргыздары кош салык тартибинин туткунунда калып, кашан ичинде кош салык тарыхый термин, эки мамлекетке салык төлөөнү же кош салык төлөөнү билдирет. Бир эле учурда жуңгарларга да, орустарга да салык төлөөгө аргасыз болушат. Бул идеянын демилгечиси жуңгарлардын биринчи өкүмдары Батур Тайжы болгон. Ошентип кыргыздар жуңгарлардын жана Москва патшалыгынын кош салык төлөөчүсү болуп калып, ошол эле учурда кээ бир убактарда Алтын ханга да ясак берүүгө туура келген. 1653-жылдын кышында Батурдун көз жумганынан кийин Жуңгарияда анын ордуна Сенга келген. Ал деле башка күчтүү бийликтер сыяктуу эле кыргыздарды коргой калайын деген эмес. Анан калса аскерий кагылышууларга барбаш үчүн москвалыктар жуңгарлар жана Алтын хан өз ара макулдашууга келип алышкан эле. Ал эми болгон азапты ортодон алардын кыштымдары гана тарткан. Москва патшалыгы, Жуңгар хандыгы жана Алтын хан мамлекети бул үч ири мамлекеттен ясак алып турууну каалашкан. Бирок бири-бири менен согушууну каалашкан эмес. Антсе да жуңгарлардын Алтын хан менен болгон көйгөйү бар болчу. Батыш тараптан болсо аларды казактарда кысымга алып жатышкан. Мындай жагдай болуп турган соң Орусия аттуу дагы бир душманды арттырып алуу аларга керек эмес болчу. Кийинчерээк 17-кылымдын орто ченинде күчтөрдүн тең салмактуулугу өзгөрүп кеткенинен улам кыргыз бектери өз багытын жуңгарлар тарапка бурууга аракет кылышкан. Бул демек кыргыз бектери менен жуңгарлардын ортосунда Темурдагы мезгилдерде эле өз ара байланыштары болгонун ырастайт. Ошентип 17-кылымдын 60-жылдарына чейин Орусияда, Жуңгарияда согуштук аракеттерге кызыктар болгон эмес. Бирок кыргыздар үчүн эң чоң коркунуч мезгил көрсөткөндөй Алтын хан тараптан жаралып калган. Алтын хан мамлекети дээрлик 17-кылымдын башынан тартып кыргыздарды өзүнүн вассалдары деп гана санаган.
кыргыздар Алтын ханга тери жана мал түрүндө ясак төлөп, ошол эле учурда ар кандай милдеттерди аткарууга, анын ичинде тосот коюу мергенчилигине катышууга жана ага келип кеткен орус элчилерин тосуп алуу, узатуу, аларды тамак аш жана кире араба менен камсыз кылуу кызматтарын аткарууга милдеткер болушкан. Мына так ушул айтылган нерселерге азыр көңүлдү буруубуз керек. Анткени кийинчерээк өз мезгили келген учурда Эренек кыргыздын беги катары орус элчилери менен кагылышып, анын себеби дал ушул тосуп узатуу, кире араба менен камсыз кылуу милдеттеринен улам чыгат. Алтын хандын өзүнүн абалы болсо, монгол бектери менен душмандашкандан улам түзүк эмес болчу. 1631 жылы Алтын хан мамлекетинин экинчи башкаруучусу Шоло Убайшанын мураскары Омба Томскиге кат жөнөтүп, ал катта аны жана анын бүтүндөй ордосун падышанын өз колунун астына кабыл алуу өтүнүчү менен орус падышасына кайрылат. 17-кылымдын 30-жылдарында орус элчилери Алтын хан менен болгон сүйлөшүүлөрүндө кыргыздарды тынчтандыруу боюнча маселени улам көтөрүп айтып турушкан. Бирок вассал элдерине карата өзүнүн жеке ою бар болгондуктан Алтын хан кыргыздардын бейбаштыктарынан кабары жок экенин айтып кутулчу. Алтын хан ошол эле учурда кыргыз бектеринин орустарга каршы күрөшүүгө жардам берүү өтүнүчтөрүн кыжырдаануу менен четке кагып, ал тургай тынчы жок кыргыздарды орус бийлигинин алдында тынчтандырып турууга өзүнө өзү милдет тартып алат. 1634 жылы Алтын хан мамлекетинин ханы Омба орус падышасына ант берет. Муну орус бийлиги Алтын хан оруска болгон көз карандылыгын кабыл алды деп түшүнгөн. Бирок Алтын хан тарабынан жасалган кезектеги саясий жүрүш болгон. Ошол учурда орус бийлигинен коргоо таба албаган Эшейбек Алтын хандын ысымынан улам өтө оор абалга кептелет. Ал башка бектер сыяктуу эле орустар менен макулдашкан күндө деле орустар кыргыздарды Алтын хандан коргоо аларына көз жеткен эмес. Москвалыктар Алтын хан менен каршылашууга кызыктар эместиги айдан ачык эле. Ошондуктан Эшейбек ясак төлөө үчүн Алтын ханга өзү барып турган. Айрым монгол бектеринин үстүнөн өз жеңишин орноткон соң Алтын хан жеке позициясын бекемдеп алат. Андыктан орустар менен болгон сүйлөшүүлөрдү заматта токтотуп, кыргыздарды өзүнүн кол алдына алат. Ал эми 1634 жылдын жай айларында монгол бектери менен боло турган согуш коркунучу Алтын хан мамлекетин айланып өткөндүктөн Омба Москва падышасынын кол алдына кирүү жөнүндөгү оюн өзгөртөт. Жогоруда айтылып өткөндөй, элчи Тухачевскийдин келип кеткенинен кийин Омба жеке өзү ант бербей, өзүн жандап жүргөн эки жакын адамына ант берүүнү тапшырган. Мындан улам орус бийлиги Алтын хан мамлекети аларга баш ийди, ийгиликке жетиштик деп эсептешет. Ал эми Омба болсо, албетте мындай ойдон алыс болчу. Бирок 40-жылдары Алтын хан Манжур императорунун катуу таасирине кабылып, Монголиядагы окуялардын так чордонунда болуп калат да, Сибир кыргыздары менен иши болбой калат. Көп өтпөй Алтын хан мамлекетинин бийлиги Омбадан анын уулу Лупсанга өтөт. 50-жылдардын башында Алтын хан менен Сибир кыргыздарынын ортосундагы мамилелердин жаңы барагы башталып, бул Сибир кыргыздары үчүн көп жагынан каргашалуу окуяларды алып келген. 1652 жылы күтүлбөгөн жерден Омба жана анын уулу Лупсан орустардын чек ара жерлеринде жүрүшкөнү билинет. Иш жүзүндө болсо бул кыргыздарга каршы атайы уюшулган жортуул болгон. Ал кезде кыргыздар орустар менен монголдорго бирдей кош салык төлөп жүрүшкөн. Ошол 1652 жылдагы жортуулунда Алтын хан кыргыздарды катуу талкалап, талоончулук салып кеткен. Ошондой эле кыргыздардын ага аскерий жардам көрсөтүүсүн талап кылган. 1652 жылы октябрда кыргыз жергесинде Омба хандын тууганы Мерген Тайшы пайда болот. Ошол убакта ал өзүнүн агасы Омба менен душмандашып жүргөн эмес. Жойпулук жолу менен бекер пайданы көздөп, Мерген Тайшы ясак төлөгөн карапайым элди талаптынып, бирок өзү кыргыз жеринде бейкапар гана жүрө берген. Кыргыз бектери чакырылбаган мындай коноктун кооптуулукту жаратып турганын дароо түшүнүшүп, ал тургай Красноярскийге чабарман чаптырып, Алтын хандын тууганынын жортуулу тууралуу старшындарга кабарлашат. Старшындар ыкчам чара көрүп, Мерген Тайшыга өз өкүлдөрүн жөнөтөт. Бирок кийинки эле айда ноябрь ичинде инисин жазалайм деген шылтоо менен Алтын хандын өзү кыргыз жерине бастырып кирет да, кыргыздарды таш боордук менен талкалай баштайт. Мунусу Алтын хан тарабынан жасалган тактикалык кадам болгондой. Ал өз тууганын алдын ала жөнөтүп коюп, анан кайра кыргыздарды козголоңчуру кабыл алгандары, аны четке сүрүп чыкпагандары үчүн жазалайт. Белгилүү тарыхчы Фишердин бул тууралуу жазганы боюнча, Алтын хан тынчтыкты бузуучу жана бөтөндөрдүн кол алдындагыларын мыйзамсыз басып алуучу болуп көрүнгүсү келген эмес. Ал иниси Мерген Тайшы менен жойпулук амалын ойлоп таап, экөөнүн ортосунда талаш чыккан сымал көрүнүштү жаратып, иниси ошол үчүн хандан корккон болуп коопсуз жайга кетип, кыргыздарга жөнөгөн. Тарыхчынын айтымында кыргыздар Алтын хандын алжорогун болгону куулук деп гана эсептеп калышкан. Тарыхчы Тыжнов да Фишердин пикирине кошулуп, Мерген Тайшынын кыргыздарга качышын
жана анын соңунан Алтын хандын сая түшүшүн жасалмалуулук деп айтып, жүргүзгөн операцияларын болсо комедия деп белгилеген. Андан ары Тыжынов минтип улантат. Ага менен ини ойлоп тапкан бул комедияны алар өтө мыкты деңгээлде ойношкон. Баса, бул окуяда болочоктогу бек Эренек үчүн кезектеги сабактын бири болуп калат. Бир нече жылдан кийин ал ушуга өтө окшош тактикалык жүрүштү өзү колдонот. Бирок эми Алтын хандын өзүнө карата. Ал ортодо адамдардын мыктыларын колго түшүрүп алган Алтын хандын жоокерлери кыргыздардын малын, жылкысын тартып алып айдап кетишип, кандуу кыргынды салып, тегерек четке үрөйдү учурган катуу коркунучту келтиргендиктен көпчүлүк эли алыскы жактарга, ошондой эле токойлорго да качып жөнөшкөн. Айрым кыргыздар болсо Красноярскийдеги орустардан коргоо издеп, жардам сурап, ошол жакта баш шашырып кала беришкен. Болуп өткөн кырдаалды түшүнүү жана ошол эле учурда чалгынчылык кылуу үчүн Красноярскийден Алтын ханга элчилик жөнөтүлгөн. Кыргындын жүрүшүндө Алтын хан кыргыз бектерин колго түшүргөнү, абакка камаганы, малды айдап кеткени, талкалап тоногону жана кыргыздардын аз гана кишилери Красноярск чебине баш калкалап аман калганы орус элчилери тарабынан аныкталат. Алтын хандын максаттарында албетте орустар менен согуш аракетин баштоо ою болгон эмес. Андыктан хандын орус чектеринен чыгып кетиши үчүн ортодогу сүйлөшүүлөрдүн жүрүшү жетиштүү болгон. Ал актанып, аны туура эмес түшүнүп алышкандарын, болгону өзүнүн бийлигин өткөрүп берчү Мураскор уулу Лупсанды кыргыздарга тааныштырууну көздөгөнүн түшүндүргөнүн Саймедирейт. Кандай болгон күндө да Алтын хандын артка чегинип кетиши үчүн орустардын сыпа гана коркутуп койгону жетиштүү болгон. Кийин болсо кыргыздар орус бийлигинин өкүлү Коловскийге буга чейин аларды эч ким мынчалык талап тынобогонун өзүлөрү айтып беришкен. Алтын хандын кыргыздарга каршы уюшулган жортуулунун себеби эмнеде болгон? Көрсө ал учурда кыргыздар ансыз деле анын ясакчылары болсо да ханга бул жетишсиз болуп жатыптыр. Алтын хан Сибир кыргыздарынын тынчын катып алган. Буга чейин айтылгандай, иштин жөнү мындай болгон. Кыргыз бектеринин чечкиндүү, күч кубаттуу жана акылгөй башкаруучусу бар. Ал Эренектин атасы Эшейбек. Сибир кыргыздарындагы бектердин ичинен ар кайсы улустуктарды бириктирүү аркылуу өз элин душмандардан жана каршылаштардан коргоого аракет кылган эң биринчи бек Эшей болгон. Ал өзүнүн аракети менен ошол көздөгөн максатына жетиши мүмкүн деп кооптонгон хан кыргыздарга ушундан улам кызыл кыргынды салган. Демек, Алтын хан Эренектин атасын олуттуу коркунуч катары кабыл алгандыктан анын жазасын берүү үчүн чоң соккуну урган. Бу да Эренек эске алчу олуттуу сабактардын бири болду. Көрсө кимдир бирөөгө күчтүү болуп эртелеп көрүнбөш керек экен. Анткени бул көңүлү туура келбеген бирөөлөрдүн коркунуч сезимин жана кооптонуусун пайда кылып, өтө оор кесепеттерге алып келиши мүмкүн. Андыктан шек билдирбеген кысымдын болуп кетишине себеп жаратпаган кылдат жүрүштүн болушу абзел. 1656-жылы Лупсан кайрадан кыргыз жергесинде пайда болот. Эми 7000 жоокери менен келген хан Красноярскийден 5 күндүк алыстыкта өзүнүн аскер конуштарын жайгаштырып туруп калат. Бул жолу ал жуңгарлардан сактанып туруп, кыргын кыйроону кайрадан кыргыздарга ушунчалык курчтук менен салгандыктан айрым кыргыз бектери Канск чебине орустардын коргоосу астына көчүп кетүүнү туура көрүшкөн. 1656-жылдын күзүнөн 1657-жылдын июлуна чейин Алтын хан кыргыздын элин талап тоноп, аларды талкаланууга учуратып келген. Лупсан бул жолкусунда да кыргыз аймагында өзүнүн ырайымсыз баскынчылыгын жасап, кыргыздарды баш ийдирип кармап туруу үчүн барымта тартибин кайрадан орнотуп, кишилерди колго түшүрүп туткундап турган. Кыргыздардын малын, жылкысын айдап кетип, болгон мүлктөрүн тартып алып, эч кимисине да калдыкта калтырган эмес. Лупсан антип кыргыздарга улам талоондук кылса деле жазасыз кала берерин түшүнүп, Красноярск старшынына ашкере дөгүрсүгөн оройлугу менен коркутуп үркүткөн катын жолдоп, ал катта Красноярск чебине качып барып, алардан коргоо издеген кыргыздарды кайтарып берүүнү талап кылат. Ошол кырдаалда кыргыз бектери анык күчкө ээ боло албай, алар же күтүнүү абалын карманышып, же тоскоолдукту жирип өтчү жолдун ыкма амалдарын издеп, күрөштүн жыйынтыгынын оң тоюн күтүп турушкан. Лупсан 1657-жылы кыргыз жергесине кеткен соң, ал жактардан бир нече жыл бою 1663-жылга чейин көрүнгөн эмес. Ошол жылдар аралыгында Алтын хандардын мамлекети кыргыздарга бир эмес, бир нече жолу талкалоо талоончулукту салгандыктан, Алтын хандын кезектеги отряддарын көргөндө Сибир кыргыздарынын бектерин кооптонуунун түйшөлүүсү баскан. Мына эми Сибир кыргыздары биригүү маселесин кайрадан көтөрүп чыгышат. Болбосо ансыз алар тарыхтан өчүп кетиши мүмкүн эле. Бул маселени чечүүдө кыргыздар үчүн жеке сапаттарынын өзгөчөлүгү менен айырмаланып турган кубаттуу жол башчылар зарыл болуп, алар баарынын башын бириктире алчу, каршылык көрсөтүүнүн туу башында болуучу эрлерден болушу тийиш эле. Акыры мындай жол башчы пайда болду. Анын ысымы Эренек. Ал кыргыз жол башчыларынын жаңы муунунан чыккан бек. Эренек балалык чагында жана жаштык курагында өзүнүн эли менен бирге Тухачевскийдин
жана жуңгарлардын жортуулдарынан тартып Алтын хандын зомбулуктуу жортууларына чейинки көп окуяларды башынан кечирген. Ал эми өзү бек даражасына жеткенге чейин устаттары чоң атасы Номча менен атасы Эшейден кыраандыктын жана эрк кайраттын насааттарын алган. Ал баскынчылар менен кантип күрөшүү керектигин жеткире түшүнө билип, куралдуу каршылык көрсөтүүнү гана колдонбостон, саясий дипломатиялык ыкманы да пайдаланган. 17-кылымдын 60-жылдары башталды. Эренектен доору келди.